Арбаңыздар, ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн 20 октябрь иш күндүн иш аптабысынын 3-чү күнү. Мен ойлойм, азыр миллиондогон ата-энелер эртең менен бала чакасын бала бакчаларга жана мектептерге алып барды. Ал эми бир аздан соң Бишкек шаары дегеле бардык жерде ушул жол тыгындары башталат. Себеп дегенде бардыгыбыз ушу балдарыбыз сапаттуу билим алсын, окусун, адам катарына кошулсун деп кыргызча жалпак айтат эмеспиз. Ошол сыяктуу бардык өмүрүбүздү ушу балдарыбызга арнайбыз. Алардын бүгүнкү күндө биздин өлкөдө сапаттуу билим алып жатабы, эртеңки күндө жаңы дүйнөнүн жаңы чакырыктарына кандай жооп бере алат, биз конкуренттүү коомду, конкуренттүү муунду куруп кете алабызбы? Бүгүн албетте бул суроого көп эсе негативдүү баалар берилип жатат. Мунун бардыгыбыз аңдап билип түшүнүп жатабыз. Бирок аны менен катар бүгүн биздин өлкөдө ошол өз учурунда чет өлкөдө окуп келип, бүгүн өз мекенине кайтып келип, ушу билим берүү тармагында жаңычылдыктарды, инновацияларды, жаңы кадамдарды, жаңы алгоритмдерди ойлоп табуу үстүндө иштеп жаткан замандаштарыбыз жок эмес. Биз алардын кебине, сөзүнө, пикирине жана статистикалык маалыматтарына бүгүн кулак салабыз. Ошол багытты көздөй суроолорду жолдойбуз жана жоопторду күтөбүз. Андыктан биз менен биргеликте болуңуздар. Бүгүн биз билим берүү заман чакырыктарына жооп береби деген суроого жооп издейбиз. Иш күнү кечи ишин баштады. Алгач музыкалык чыгарма сиздерден белек, андан соң биз студияга кайтып келебиз. Биз менен болуңуздар. Sometimes
Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Билим берүү дегенде биз ушул муунубуз кайышып абдан кандай бир акыбалга кептелип калганыбызды баардыгыбыз жакшы түшүнүп турабыз. Бирок анткени менен күндөн күн өтө берет. Биздин балдарды мектепке, бала бакчаларга, андан соң жогорку окуу жайларга өткөрүш керек. Мында биз мындай институционалдык көнүмүш деп атасак болобу, көнгөн ататыбыз боюнча ошо балдарыбызды мындай окууга жөнөтөбүз. Бирок андан кандай майнап чыгат, эртеңки эмес, бүгүнкү күндүн дүйнөнүн чакырыктарына биздин билим берүү системасы деги эле жооп бергенге бир аз болсо дагы мүмкүндүк барбы? Биз бүгүнкү билим берүү системасына туңгуюктан кантип чыгып кете алабыз? Бул боюнча бизде аналитиктер, серепчилер келген. Конокто KG Analytics коомдук фондунун коммуникация боюнча адиси, бизнес башкаруу боюнча PhD'син толуктаган Эсентур Ивагов мырза жана KG Analytics коомдук фондунун байкоочу кеңешинин мүчөсү, Уэйсланд университетинин бүтүрүүчүсү Айдар Раев мырзалар келип отурат. Айдар, Эсентур, куш келипсиздер. Сөздү ушул сиздердин KG Analytics фондунун бирден бир кызыктуу, мындай көзгө көрүнүктүү статистикалык маалыматты сүрөткө чийип мындай көрсөткөн экенсиздер. Алардын бири мени абдан таң калтырды. Биз ошондон сөздү баштайлы. Кыргызстандагы 70% калкын жалпы алсак, 100%, ошонун 70% улуу муундун өкүлдөрү болсо, анан 30% өспүрүмдөр жана балдар 1 жаштан 15 жашка чейин. Демек, алардын саны 1,35 миллион адам түзөт. Жана ушул балдарыбыз ушу Бишкек шаарынын баардык жашоочуларын алып, анан 1,5 миллион окуучуларга толтуруп салсак болот деп элестетип көрүңүздөр деп жазыпсыздар да. Анан урматтуу мырзалар, ошол бүгүнкү биздин билим берүү системасы кандай акыбалда? Мындай болгондо айтып берсеңиздер. Бул биз чыгарган сереп обзор деп айтылат экен. Бул деген изилдөө деп көп киши айтат, кээ бирлер иликтөө деп да айтып атышат. Бул такыр иликтөө эмес дагы, изилдөө дагы эмес. Изилдөө деп мындай с натяжкой айтса болот. Бул сереп башка мурунку болгон изилдөөлөрдүн, мисалы Дүйнөлүк банк же Орто Азиядагы университет, ошолордун изилдөөлөрүнө таянган, ошолордун ичинен эң маанилүү, эң негизги маалымат, эң негизги урунттуу, көрүнүктүү фактылар, натыйжаларын алып бир жерге чогултканда, бул жөн эле ошого көңүл буруу кагазда эң мына ошо чоң изилдөөлөр чоң да, мисалы 300, 200, 100төн ашык, 150 барак, аны ким окумайлы, азыр эч ким окубайт. Ошон үчүн бир жерге чогултуп, мына эң негизги, эң маанилүү результаттар деп чогултуп койгонбуз да. Анан ошол серепке таянсак, мен көп жана статистикалар баштан өтпөдүбү. Жанагынтип видео чыгардык, инфографика чыгардык. Ошонун баарын көрүп отуруп, оозуң ачылат. Мен мисалы аябай шок болдум да. Мисалы PISA деген жанагы эл аралык тестине катышкандан кийин 2009-жылы биз ушунчалык төмөн орунду алып, эң акыркы орунду алып турубуз. 65 мамлекеттин арасынан эң акыркы орунду алып турубуз. Ошо кездеги өспүрүмдөр 15 жашар, азыр деген 27 жашка толду. 27 жаш бул деген орточо жаш. Кыргызстандын арасынан биз аябай жаш нация болуп эсептелебиз. Калган статистикаларын деле карасаң деле аябай начар, коркунучтуу. Эми бул ошол эле статистиканы карап туруп эле любой адам айтылат, логикага таянып элечи. Биздин демек ушул окуучулар ушундай результат көрсөтүп атса, ушундай жыйынтык көрсөтүп атса, анда биздин системабыз начар экенин белги, ошонун белгиси. Ага көп мындай акылдын эле кереги жок болуш керек. Ачык эле да, түшүнүктүү. Аябай ачык, бирок мен эмнеден сурадым, мындай жалпак суранды. Себеп дегенде биздин коомдо ушул ачык турган сандар менен талашыш мүмкүн эмес. Ачык турган фактыларга болушунча мындай каршылык көрсөтөбүз да. Өзгөчө өкмөттүн саясаты ушул тармакта мындай
өлімді жашасаң, орын жашасаң, өлім ашкере дейді да. Ушундай сөз бар кыргызда. Анан мен сөздү окуучулардын өзүнөн баштагым келет, себеп дегенде өзүбүздү эстеп көрөлү. Биз мектепте же болбосо жогорку жайда окуп жатканда биринчи курстагы көчүрүп аткан баланы же окуучуну элестетели, бирөөдөн ошол билимин көчүрүп атат да. Бул да өзүнчө бир кызыктуу тема. А бирок 4-5 курска келгенде ал көчүрүп аткан бала, окуучу норманы нормалдуу көрүнүш болуп калат да. Эч ким талашпайт аны мененчи. Эми мындан биз мындай бүгүнкү күндө макул билим берүү системасы кыйрап калды. Бирок жаңы мүмкүндүктөр ачылып атпайбы? Жаңы технологиялар, мисалы телефондон ачык маалымат булактарынан алса болот. Кайсы бир бөлүктүн, коомдун бөлүгү ошол билимди өз менен өзү окуганга аракет кылып атат да. Билим берүү системасы бүгүн кандай багытка алып кеткенде ошол жок дегенде заман менен тең тайлашып кете алат, мындай ыңгайлуу, түшүнүктүү билим бере алат да. Кандай ойлойсуздар? Эми алгачкысы тиги сиз айтып кетпесизби, биринчи курстан баштап анан 4-5 курска чейин жеткенче көчүрмө. Мен жеке пикирим, биз изилдеп көрсөк, байыркы совет доорунан келген маселе да. Мисалы 11-ди бүтүп атканда силер жана орусча айтканда изложение с элементами сочинения. Мугалим айтканда болсо бир жолу айтат, сен ошону эске алып, анан көчүрүп жазыш керексиң. Эч ким сурабайт кандай өзүңдүн пикириң. Бүт ошол билим ДНКга киргизип койгон да, 75 жыл совет доорунда турган. Анан ошодон азыр чыга албай атабыз. Ошол орус тили менен биз англис тилди үйрөнөбүз. Кыргыз тилден түзмө-түз үйрөнгөн мындай 10%дан азыраак болот. 90% болсо биринчи орус тилди алабыз. Орус тилден кийин англис тилди үйрөнөбүз. Дүйнө жүзүнүн эл аралык тилге. Ошого менин оюмча ошого секирүү жолду табыш керек. Себеби орус тил уже бизге болсо кемчиликтерди, жетишкендиктерди коюп койду да биздин ДНКга. Силер жазганды билбейсиңер, өзүңөрдүн пикириңерди басма сөзгө кыла албайсыңар. Себеби басма сөзгө келсе ал тарайт. Тараса ага таратыш үчүн, башкаларга өзүң оюңду жеткирүү үчүн сен тереңирээк билиш керексиң өзүңдүн илимиңди. Тереңирээк билсең, башкаларга күчтүүрөөк жетет, ошол менен коом өзгөрөт. Ошол үчүн киргизилген болчу да, 75 жыл коом баш көтөрбөсүн деп. Азыр биз 30 жыл эгемендүүлүктө ошол кемчилигибизден чыкпай калдык да. Ошол үчүн менин оюмча өзгөрүүлөр керек. Биз жана 60тан ашык изилдөөлөрдү окуп чыгып, ошого основной алгачкы статистикаларды чыгарып, анан кийин бир-эки сунуштар бар. Ошол жөнүндө Азыр биз сунуштардын алдында сиздердин кылган ишиңиздердин бир бөлүгүн экрандарга көрсөтөлү. Биздин көрүүчүлөр дагы ушул Cage Analytics коомдук фонду кандай иштермен менен алектенет экен, ошону бир сыра көрүп, түшүнүп, темага кирип, андан соң ошол сунуштар тууралуу дагы сүйлөшөлү. Сиздердин назарыңыздарда Cage Analytics коомдук фондунун билим берүү тармагы боюнча жасаган бир канча изилдөөлөрдүн мындай сызынтысын, уюткусун алдыңарга суналып, көрүп коюңуздар. Привет, с вами Cage Analytics. Мы обсуждаем важное. В этом видео мы поделимся с вами некоторыми данными. Начнем с главного – населения. По последним данным статистики, население Кыргызстана к 2021 году составляет примерно 6 600 000 человек. 2 миллиона граждан Кыргызстана живут за чертой бедности. В среднем они зарабатывают от 20 до 35 тысяч сом в год. Другими словами, эти люди зарабатывают только 50 или 90 сом в день. Около 1 миллиона человек
человек находится в трудовой миграции, подавляющее число которых занято неквалифицированным трудом. В основном это доставка, строительство, услуги перевозок, муниципальные работы и другой низкооплачиваемый труд. 70% населения – это взрослые, а 30% составляют дети от 1 до 15 лет. Из них 1 миллион 350 тысяч учатся в школах. Это все равно, что если бы весь город Бишкек состоял из одних только школьников. 60% взрослых или 2 миллиона 700 тысяч человек находятся на первом уровне грамотности. Международные организации различают 3 уровня грамотности, где первый – это умение просто читать, считать и писать. Более половины взрослых не дотягивают до 2-го уровня, где нужно понимать прочитанное и уметь применять знания в деле. $80 тысяч детей не посещают школу в связи с ограниченными возможностями по здоровью и тяжелыми материальными условиями. Многие из этих детей – дети трудовых мигрантов. Международная программа по оценке образовательных достижений ПИЗа, в которой Кыргызстан участвовал в 2009 году и занял последнее 65-е место, оценила, что 83% 15-летних кыргызстанцев находятся на 1-м уровне грамотности. ПИЗа разделяет 6 уровней грамотности, где базовым минимальным по требованиям считается 2-й. Наш 15-летний школьник обладает такими же знаниями, что и 11-летний школьник в странах Организации экономического сотрудничества и развития. 15-летние, которых оценивали в 2009 году, сегодня достигли возраста 27 лет. Это средний возраст кыргызстанца. Хотим ли мы, чтобы наши школьники повторили их путь? Кайрадан студияга кайтып келели. Бүгүн конокто эң мыкты меймандар отурат. Бул Cage Analytics коомдук фондунун коммуникация боюнча адиси, андан сырткары бизнес башкаруу боюнча PhD Эсен Туривагов жана Айдар Раев биздин эң билимдүү мырзаларыбыз десек болот. Мырзалар, биз мына азыр кыскача статистиканы көрдүк. Бул жана биз айткандай көп маалыматтардын мындай эң түшүнүктүү, мындай көзгө көрүнүктүү, мындай бир ойду оңкурап кое турчу сандарды көрдүк. Аны менен катар биз эл аралык тажрыйбага да кайрылышыбыз керек. Сиздер экөөңүздөр тең эл аралык деңгээлде билим алып келгенсиздер. Анан Айдар мырза өзүңүз айтып атасыз да, ошо мен Кыргызстандагы Борборунун так борборунда жайгашкан эң мыкты гимназиянын бүтүрүүчүсү болуп, бирок 18 жашымда чет өлкөгө кеткенде мындай ички конструкциям чоң соккуга дуушар болду дедиңиз да. Ошондон сөз кылып, анан эл аралык тажрыйбадан дагы бизге жакшы көрүнүктүү өрнөктөрдү айтып берсеңиз болобу. Ошо 70 гимназиянын бүтүрүүчүсүмүн. 2008 бүткөндө алгачкы фокус математика тарап калгон. Анан эме болчу эреже математиканы чечсең эле калгандары боюнча көңүл бурбай эле коет. Анан ошо математика, физика, химия, анан информатиканы эме алганбыз. Бирок АКШга баргандан кийин англис тилинен эле баштаганда эле 500 сөз жаз дейт. Анан сен 11 жыл Кыргызстан даярдайт, ой, алгачкы математикага көңүл бур, калган жөнүндө ойлонбо, бияка келип болсо өзүң пикириңди жазыш керексиң. Бирөө менен жолугушуп болот, ошол жөнүндө 500 сөз. Анан кыйналасың да. Себеби бизде үйрөтпөйт. Бизде мугалим айтат, ошонун пикирин өзүң жазасың. Же мен жаза албайм деп сурасаң, китеп окусаң көбүрөөк, себеби китеп окусаң көбүрөөк нерсенин көзүңө илинет, ошону болсо кайра ой пикир каттар жазасың. Өзүңдүн жеке пикириң жок да. Анан ошодон бери канча бир 13 жыл өтүп кетти, 2 окуу жайды бүттүм, бизнес управление, анан кийин коомдук факультетти. Азыркы күнгө чейин кыйналасың. Себеби жана чеке бала баскандай эле, тушо кезгендей эле биринчи ой пикир тереңирээк изилдөө үчүн жазганды билиш керек да. Жазганда гана эме болот. Анан ошол аябай эле кемчилик, себеби
бир жетишкендик болсо АКШга чет мамлекетке чыккан англис тили да. Англис тилин алгандан кийин дүйнө жүзүнүн илимий, билимий маалымат банкына доступ болот да. Ошого болсо любой маселе боюнча, себеби мен статистиканы издебей эле, эстебей эле 2-3 мүнөттө болсо таба аласың. Илим, билим институттар, мектептер болсо ошол кантип сен ошону табасың. Кантип өзүң отуруп, абсолютно любой тарапта болсо отуруп 2-3 саатта, бир жумада, 20 саатта үйрөнүп алып кете аласың, ошону болсо коомго бөлүшө аласың деген да. Жана айтат го, орустарда бир эме, образование это то, что когда все, что выучено, забыто дегендей да. Кайрадан, актай барактан баштайбыз. Сиздин тажрыйбаңызда, демек сиз мына мектептин мыктысын бүтүргөндөн кийин дагы актай барактай баштап бүгүнкү күнгө чейин мындай оорчулуктарды кечирип жатасыз, сиз аны өзүңүз түшүнүп атасыз да. Айтайын дегеним, мына бул мээнин мээге барып түздөн түз тиешелүү да. Анан мээнин оң тарабы, анан сол тарабы деп дагы бөлүнөт. Ар бир мээнин эки бөлүгү, эки башка механизмдер үчүн жооп берет экен да. Анан бизде бир гана ошол айтканды жатта, жаттаганды айт, андан башка мындан кийинки өзүңдүк жана вариативдүүлүк деген да түшүнүк бар да. Ошол бир жалгыз жоопту издебей, көп жаңылыштык болсо дагы, бирок көп жоопту изде деген жолго кандай ыкмалар менен түшө алабыз? Бизге башка бирөөнүн билим берүү системасын, башка бир өлкөнүн ийгиликтүү өрнөктүн бизге имплантация кылсак мүмкүнбү бул? Кандай ойлойсуздар? Албетте мүмкүн. Биз деле ошондой эле адамдарбыз да. Эч айырмабыз жок. Бирок чүнчүткөнүбүз бар да, мындай кыргыздарчы өзүбүз. Колубуздан келбейт. Эми ал жак деген такыр эле мындай жакшы өлкө, өнүккөн өлкө десе мындай колубузду алыс шилтебиз да. Ой, ал бизге келбейт оңой менен депчи. Бирок бүгүн заман жаңы. Ошол жагынан ачып берсеңиз бизге маселе. Тескерисинче оңой да, ошондой башка бирөө колдонуп жүргөн методиканы жөн эле алып өчүрүп алыш. Эч нерсе жаңы ойлоп чыгарып кереги жок. Велосипед ойлоп чыгарып кереги жок жаңы. Уже баары ойлоп чыгарылган. Ошол эле тажрыйбаны алып эле колдонушубуз керек. Оңой. Мындайча айтканда, инструкциясынын баары бар даяр. Иштейт, көрүп атабыз кандай өнүгүп атканын. Мына эң сонун мисал Түндүк Корея менен Түштүк Кореяны салыштырыңыз. Бир өлкө, бир калк, бир нация деп койсо болот. Кандай айырма болуп атат. Эми Северный Корея аябай эле мындай экстремальный мисал деп айтса болот, бирок ошого теңеп койсо деле болот. Менталитет жок деп атасыз да. Менталитет деген бул мен мисалы макул эмесмин ушу менен. Көп киши ушуну айтат. Биздин менталитет ушундай, биздики тигиндей, биз болбойбуз деп. Болот баары. Толтура мамлекеттер, мисалы Грузияны эле караңызчы. Грузия деген бир кезде аябай криминалдуу мамлекет болчу. Бир президенттин 2 суроогунун ичинде кандай өзгөрүүлөр болду? 12%-тык ички дүм продукция өсүү жылына 2009-жылы дүйнө жүзүн кризиске батып отурганда бул аябай чоң көрсөткүч. Биз деле ошентсек болот. Биз аябай окшошпуз ошолорго. Негизи тоодо жашайбыз, калкыбыз аз, территория дагы аз, кичинекей. Жасаса болот, баардыгы даяр. Просто эрк керек да. Ошого макул болуп жүрүш керек. Жолдо мындай тоскоолдуктар болот. Мындай түп-түз эле бара бербейсиң да. Аны мен кечеки жана бир передачаны көрдүм да, радионун. Жана Абдувахап Нурбаев айткандай, ага эрк керек. Анткени ар жактан критика да келет. Бир жаңы системаны киргизгенде, ал тараптан, башка тараптан бир ошол коомдун бир бөлүгү нааразы болот, жакпайт. Консервативдүү ойлонгон адамдарчы, алардын эски системага жабышып эле ошо менен жүрө берсек деп ойлойт. Ошон үчүн көп каршы айткан кишилер болот. Ошондон коркушу мүмкүн. Ошон үчүн бара алышпайт да, жаңы системаны киргизгиси да келбейт. Эскидей жүрө берсек болот эле. Бирок эскидей 30 жылдан бери келет, эчтеке өзгөрбөйт. Жана бир пословица бар. Эгерде бир эле ыкманы кайра кайталай берип, анан кийин башкача результат күткөн, бул кичине логикага жатпайт да.
башкача кылып көрүшүбүз керек. Мырзалар, мисалдардан сөз кылгым келип турат. Антесе биз башка жакта көздөй болуп кетебиз, үшөөбүз бияктан сонмол күбүлдөп беребиз да. Билим берүү деп баштаган соң, ошол мисалдардан айтып берсеңиз бизге бүгүнкү күндө Кыргызстандын чындыгын эске алып, анан ушу бизге эң жакын, мындай жумшагыраак переход болсун дегеним да. Мындай опля деп туруп кеткенде чындыгында адамдардын ички баягы сынып калат экен дагы, анан башка эффектке тушуп келип калышыбыз мүмкүн да. Жакшы мисалдардан, бизге жакыныраак мисалдардан кайсы өлкө, кайсы системаны өзүбүзгө интеграция кылып көрсөк болот? Сен көбүрөөк айтасыз го дейм, башында Казакстан, мисалы, Казакстан мына жакын биздин кошунабыз ваучер системасын киргизген. Мына 2013 жылдары болуш керек, 2012 жылдары, мен так билбейм, эсимде жок. Эми ал ваучер силер айткандай мындай бат эле өтүп кетүү система эмес. Бул система мүмкүн 5 жыл керек, 10 жыл керек, мүмкүн 15 жыл керек. Бирок баары бирдемеден башташыбыз керек да. Алар деген бизден үйрөнүп алган. Бизде деле ошону киргизимише эткенбиз башында, бир 10 жыл мурун. Бирок токтоп калганда жакшы жүрбөй калган. Ал ваучерный система деген эмне, кыскача айтып кетсем, жалпак тил менен. Бул деген окуучунун артынан жүргөн акча. Бул деген мисалы Кыргызстандын ичинде канча бала окуйт, ошого жумшалып аткан акча, мисалы билим министрлигинен жумшалып аткан акчаны эле мындай кошумча каражат кереги жок. Ошол эле жумшалып аткан акчаны алып туруп эле ошол балдардын санына бөлүү. Анан кийин ар бир баланын артынан баланча акча барат. Мисалы ваучерде мындай документ берилет. Ошол акчаны балага карматпайт, ата-энеси карматпайт. Ошол документ менен кайсы мектепке барсаң, ошол мектепке баланча жанагы бөлүнгөн акча барат. Ошондо атаандаштык пайда болот, мектептер атаандаша башташат, баалар ылдый түшөт, сапат өйдө көтөрүлөт. Эми аны түшүндүрүп кереги жок, баары эле билет. Ваучердик система. Ваучердик система. Муну деген илгери эле Милтон Фридман деген америкалык экономист бар болчу. 60-жылдары. Ошол айтып чыккан. Ал Нобелевский лауреат, между прочим. И менимче андай адамдарды уксак деле болот. Албетте. Киши башына берилген финансированияны ошондо азыр частный мектептерде эле да, частный мектеп жакшы окуса, ошол жака кишилер каражатты эме кылбай, ата-энеси берип отурушат да. Анан алар ал жак өзгөрүү болбой билбейбиз. Бирок мамлекет деңгээлде болсо, кичекей жакшы эмес мектептер жабылат. Чоңураак, бекемерээк, туруктуу билим бергендер болсо, көбү кишилер ошол жакка эме болот. Биздики болсо, ошол Совет доорунда кайра эле кайталайм, прописка болгон жерге байланып калдык да. Бирок анысына карабай пара беришип, башка жакка көчүп, башка жактан жакшыраак мектептерге көчөт. Бирок ал жакта болсо саны көбөйөт, сапат азайып кетет да. Ошо менен финансированияны киши башына берсек, ошол бир окуу жайга болсо, бүт финансирование санына жараша болот да. Ал экинчиси мен ошо ваучер жөнүндө дагы бир кичинекей кыстырым. Ал ушу ваучер эмнеге аябай бизге жакшы көрүнүп атат да көзгөчү. Ал анткени жанагындай каражат, кошумча каражат кереги жок ага көп. И ал ошол бир эле нерсе көп нерсени оңдогон атат да. Мисалы жанагы ремонт, анан мугалимдин зарплатасы, анан кийин сапаты, китептердин сапаты. Бир өзгөрүү көп нерсе майда чүйдө өзгөрүүлөрдү өзгөрткөн атат да. Ар бир кичинекей өзгөрүүнү өзүнчө барып артынан түшүп өзгөртүү кереги жок. Рынок, свободный рынок баарын өзү жөн эметип коет жанагы Адам Смит айткандай, невидимая рука келип баарын өзү жайлап коет. И ошо Cambridge Analytica жаңы башталганда алгачкы максат ошондой болгондо эң бир точный салым кош керек, өзгөрүү. Ошол бүт цепной реакция деп коет го. И ошого бүттүгүнө таасир берген. Азыр ваучерный мыйзам да бар. Мыйзам бар. Ошого эркеле керек да. Президент деле айтпады. Каражатты буруп кетиш керек да, ошол эле. Анан ошо биринчи себептен болсо, экинчи чечимге дагы биз жетип атабыз. Мугалимдердин айлыгы маселеси чечилмек да, ошо ваучер менен. Анан аларды болсо экинчи биздин кемчилигибиз азыркы образованияда мамлекеттик монополия билим берүү, мугалимдерге билим берүү тармагында монополия да. Ошону жоюш керек. Себеби эси педагогиялык илимиң жок болсо, сага уруксат жок.
возможно башка частный же коом менен каралган же мамлекеттик болсо да коомдун көзөмөлүнө алынган окуу жайлар болуш керек. Ошол педагогдорду чыгара турган же частниктерге, жеке менчик эмелерге, окуу жайларга бериш керек. Бирок лицензия катары. То есть жылдын аягында болсо сертификация кылып, сен кайсы окуу жайды бүтпө бишкекте, же чет мамлекетте сертификация могу критерийлер менен өтсөң, анда сен любой мектепке барып жумуш орношосуң. Себеби бизге Кейженетика жардам берип, конокко келген бир адис юридикалык билим менен, бирок балдар менен жакшы экен, аларга билим бергиси келет, бирок көп жылдан бери кыйналып ала албай койду да, ошол эменичи квалификация. Жумушка албайт экен да мындай адамдарчы. Анткени педагогикалык диплом жок. Педагогикалык диплом алыш үчүн 4 жыл окуш керек экен педагог болуп, педагогический факультетте. Мындай кыска мөөнөттө башка факультеттен переквалификация болууга андай уруксат жок. Ошон үчүн эми аяка педагогикалык айта кетейин, педагогикалык факультетке мындай искусственный отбор болуп аткандай да, эң начарлар барып атышыптыр. Минус сегрегация да? Минусовая сегрегация. Тилекке каршы. ОРТ боюнча эң төмөнкү балдарды алгандар педагогика факультетине барат. Педагогика факультет бул бюджеттен 100 миллион сом которулат экен жылына. Ага деген 2000дей адам барат экен жылына. Ошо 2000дин арасынан 25% кийин бүткөндөн кийин окубайт экен. Иштебейт экен да педагог болуп, башка тармактарга кетип калат экен. Калган 75%-ин ичинен, ошо калгандардын ичинен дагы 60%-ы 3 жылдын ичинде башка жакка которулуп кетет экен. Эми белгилүү да, акчасы жок болсо, зарплатасы кичинекей болсо, условиялары начар болсо кетет да. Ошентип педагогикалык факультетке жумшалган 100 миллион жумшалып атат го. Ошонун ичинен болгон деле 20% калат иштеп, эптеп, септеп. Ошентип эң мындай күлүктөр эмес, качырлар барып калып атат да. Мен педагогдорго жаман сөз айткым келбейт. Системасы ошондой болуп атат да. Албетте кыйын педагогдор бар, бирок аябай аз болуп атпайбы, аз болуп атат. Көбүнчөсү начар. Түшүнүктүү Эсентур Ивагов жана Айдар Раев бизде Кейжан Алекс коомдук фондунун атынан бүгүнкү билим берүү системасына ачуу, бирок аны менен катар чындык пикирин айтып жатат. Биз менен болуңуздар. Азыр жарнама, андан соң кайрадан кайтып келелик студиябызга. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кайрадан студияга кайтып келелик. Бизде 30 жылдык эгемендикте эмнеге жетиштик дегенде мен ар дайым айтып келем, ошо биздин жетишкендик, ошол Эсентур жана Айдар окшогон биздин мырзалар, бул мактагандык эмес, бул ошол өз күчү менен барып дүйнөлүк университеттерде окуп, илимий жумуштарын жактап, анан кайрадан мекенине кайтып келген биздин кадрларыбыз да. Анан ошо сиздер менен мен бүгүн билим берүү тармагын талкуулап жатабыз. Албетте бул тармак 10 сааттык подкаст кылсак дагы жетишпейт. Албетте бул тармак абдан терең, татаал. Ошондуктан мен мындай үстүртөн жалпы ушу биздин көрүүчүлөр мындай өзүнө бир аз да болсо мындай ойлонуу механизмин өзгөртүп алсын да. Биз эл аралык тажрыйба жөнүндө сүйлөштүк. Биз ушу биздин балдардын жана мугалимдердин сапаты тууралуу сүйлөштүк. Бирок аны менен катар биздин мамлекеттин ошол иште аткарган функциясын абдан сынга алып жатабыз да. Бирок мамлекетке биздин эле президент айтып атпайбы, ай сунуш бергиле деп атат да. Сунуш бергиле деп атат. Мисалы мен ойлойм, силер сунуш бере тургандардансыздар да. Анан эмне үчүн ушу берилген мыкты сунуштар келип кайсы бир көрүнбөгөн тоскоолдуктарга, барьерлерге урулат да, анан жана ваучерлик система деген сыяктуу эле жакшы ой жаман натыйжаларга же болбосо такыр эле натыйжага алып келбейт деп ойлойсуздар да. Бул мамлекеттик деңгээлден алабыз, экөөңүздөрдүн тең мындай көз карашканы бар да бул жагдайда. Эми жана эле айтып кеткендей эле бул эрк керек буга. Жаңы системаны киргизүү. Эми жана эме деген бар да, окно Авертона деген бар, политический илимдечи. Политик болгондон кийин сен элдин көбүнчөсүнө жаккан сөздү айтасың да. Жаңы бирдемени киргизиш коркунучтуу, анткени
элдин жарымы жактырбай сага критика айтып чыгышы мүмкүн. Ошондо сен өзүң политический упайларыңды жоготуп ийесиң, политикалык упайлар. Ошон үчүн көбү мүмкүн коркуп айтпайт. Ошону мисалы жаңы идеяны алдыга жылдырып түртпөйт. Кызыкчылыгы асандачы. Мүмкүн ошондон. Бул мындай эле пикир да. Ошол бир болушу мүмкүн бир маселе. Экинчиси болсо ал ошол жерде отурган кишилердин көбү советский системада чоңоюп калган да. Түшүнө албайт аларчы. Мен мындай эч кимди лично күнөөлөгөндөн алысмын. Бул ошо система ошондой болуп калды да. Мисалы, могу кайра эле жана билимге кайтарып келсек, функционалдуу сабаттуулук деген. Функциональная грамотность орусча айтканда. Ушуну түшүнө албай коюшту да. Функционалдуу грамотность, функционалдуу сабаттуулук бул деген ошо билимдин баарын жаттап алуу эмес, бирок ошону колдоно алуу, колдонуп кетүү. жашоо турмуштун ичиндечи. Анан кийин жанагындай ваучер системасы ошону чече алат да, ошол проблеманы. Эмнеге бул аябай олуттуу нерсе? Анткени мамлекеттин сапаты бул деген ошо ар бир жарандын сапаты. Ар бир эмес, бирок көпчүлүк жарандардын сапаты ортомчо жарандын сапатынан түзүлөт. Эгерде орточо адамдын сапаты жакшы болсо, билими, маданияты, көз караштары мындай ошондо ошо жалпы мамлекет ошондой болот да. Биздин орточо жанагы биздин серепке кайрылсак, орточо адамдын, орточо жарандын сапаты анча жакшы болбой элек да. Ошон үчүн көп жетишкендиктерге жете албай атабыз. Көп мисалы индустриялар иштей албай атат. Мисалы завод, фабрика деп көп Советский Союзда жашагандар айтышат. Бирок анын баары иштеш үчүн кадрлар керек да. Кадрлар каяктан чыгат? Билимден чыгат. Анан кийин жана чоң окуу жайын көп айтышат, жогорку окуу жайын. Мен ойлойм, жогорку окуу жайындан мурун башташ керек. Тетиги бала бакчадан башташ керек. Анан кийин мектептин 1-класстарынан башташ керек. Эгерде мектептин 1-класстарынан жакшы түшүнбөй алган, жакшы үйрөнө албай алган балдар кийин 5, 6, 7-класс, 8-класска келгендер алар уже алыс болуп калат. Разрыв чоңоюп кетет да. Алар окууну бүткөндөн кийин мисалы чоң окуу жайына барып аяктан да жакшы окуй албай калышат. Башынан баягы бул 1-класстар, анан кийин жана бала бакча бул деген үйдүн фундаменти сыяктуу да. Фундаментти начар салсаң, үй кийин кулашы мүмкүн, же бир начар бирдеме болот. Дубал тургузган болбойт. Ошон үчүн биринчи фундаментти жакшы жөндөп алыш керек да, жакшы кылып алыш керек. Алгачкы суроого жоопту эме алсак, биздин темадан бир аз айырмалык болуп атпайбы? Грузия мисалы өзгөрүү болгондо эл аралык коомчулук организациялар себеп кылышкан, сунуш кылышкан. Ар бир министерствода, ар бир департаментте реформалык группа пайда болуш керек. Тажрыйбалуу чет мамлекеттер окуп келген же чет мамлекеттен келген, бирок альтернативный каржылоо жолу менен. Себеби азыркы каржылоо мисалы бизде жумушка алып турган болсок, биздики орточо айлык берилет. Орточо айлык берилгени биз өзүбүздүн курсак жөнүндө ойлойбузбу же эл жөнүндө ойлойбузбу? Азыркы эмгек кодекстин сыртында болсо, алар бизге көп айлык бере албайт. Мисалы да, ошол чечим болушу мүмкүн. Ошону өзгөртсөк, башка эксперттер алып келгенгечи. Ошону өзгөртүш үчүн болсо реформ группа керек. Реформ группа болсо биздин казнадан тышкары финансирование керек, себеби эл аралык тажрыйбасы менен илимдүү билимдүү эксперттер орточо жашаш үчүн Кыргызстанда көбүрөөк сурайт айлыгынчы. Мисалы квартираңа жеткен, тамак ашыңа жеткен, баскан турганга жеткен айлык керек. Бизде ошо айлыгыбыз коомдук ишмерлерге, мамлекетти башкарып аткандарыныкы орто жетпей атпайбы? Жетпесе анда реформа жөнүндө сөздөр эле жок да. Ошол Кыргыздын мамлекеттин иштеп аткан ошол реформа бир сунуш кылганга кишилерге болсо 25 000 сом алат дейли. Мамлекеттик ишмер. Эми 25 000 сомго аны кулдай болуп бир ай иштетесиңби? Адан тышкары болсо мына компьютер, мына курсага бар. Андан кийин дагы жакта жетпей атат окуусуна, баласына, же дарыга жетпей атат, же тамак ашына жетпей атат. Анан каяктагы реформа жөнүндө ойлойт. Ага болсо бул кагаз эле да, жөнөкөй эле кагаз.
Мырзалар, кайсы жакка барып мамайдын көрүү болуп атабыз биз чынында. Анан биздин Майгебиздин соңку блогунда мен сиздерден ошол жана сунуш деп калдык. Ваучердик билим берүү системасынан башка мындай концептуалдуу бүгүнкү күндө мындай иштеп кете турчу чакан сунуштар болсо, ошолордон бир 2-3тү уксак бизге дагы. Кийин артыңыздардан мамлекеттик кызматкерлер келет, билим берүү министрлигинен, ошолорго биз да ошону узатып, анан иштин кыялыбыз менен ошо реалдуулукту мен дагы салыштырып көрөйүн да. Келиңиздер. Жана повышение квалификации. Квалификацияны көтөрүү боюнча, мисалы, азыр биздин Кыргызстанда улуттук атында билбейм кыргызчасы кандай экен, Центр повышения квалификация көтөрүү боюнча борбор. Ошондой бар экен. Мүмкүн так айткан жокмун атын. Ошол гана сертификат берет. Сертификатбы же эмне бир квалификацияны өттүү деген бир кагаз берет экен да. Мугалимдер 5 жыл сайын 72 саат квалификация көтөрүү боюнча тренинг өтүш керек экен. Анан кийин квалификацияны деген 3 жолу 3 деңгээли бар экен. Ар бир деңгээлге зарплатага кошумча болот экен. Биринчи деңгээлге жетсең 1000 сом кошулат экен. Экинчи деңгээлге жетсең 1,5 сом кошулат экен. Үчүнчү деңгээлде 3000 сом кошулат экен. Бул өтө эле мындай кичинекей стимул десе болот да. Бул үчүн эч ким мындай квалификациясын көтөргүсү да келбейт. Мугалимге эми ошо 1000 сом үчүн 1000 сом эмне кылмаган. Анан кийин экинчиси болсо жанагы ошол борбор бул по факту монополия десе болот да. Башка мындай жеке менчик ошондой борборлор жок. Андай квалификация көтөрүлдү деген мындай справка да бере албайт, эчтеке кыла алышпайт экен. Ошол жанагы мамлекеттик борборго квалификация көтөрүү боюнча жылына 80 миллиондон 90 миллионго чейин жумшалат экен. Ичинде адамдар бар, билтеген имарат бар, зарплаталарын алышат. Бирок мугалимдердин квалификациясы көтөрүлбөй аткан жана статистика көрсөтүп атпайбы. Анткени билимдин мектеп же болбосо ошо билим тармагынын деңгээли ошо жерде иштеп аткан мугалимдердин деңгээлинен өйдө боло албайт. Мугалимдер эчтеке билбесе кантип эмнени үйрөтмөк эле. Ошолор монополия болуп турат да, мисалы ошону жөн эле уруксат берип койсо, жанагы ачылгыла деп, ачык эле, ачык рынокко, ачык атаандаштыкка кабыл болсун да. Жеке менчик компаниялар өзүнөн өзү пайда болот. Өзүнөн өзү пайда болуп, алар деген ушунчалык квалификацияны көтөрө алат. Мисалы, жанагы мугалим деген проект бар. Былтыр башталып, азыр деле иштеп атат. Былтыр муну волонтер катары эле 3-4 кыз баштаган. Алар деген ошол региондордогу, айыл аймактардагы мугалимдердин компьютердик сабаттуулугун көтөрөбүз депчи. Анткени аяка онлайн кире баштабадыбы. Көп түшүнбөйт экен да, көп эмес, баарын мындай почта деген эмне, имейл деген эмне, Google деген эмне түшүнбөйт. Компьютерди билбейт такыр. Анан ошо боюнча жөн эле мисалы почтаны ачып берүү үйрөтүшүптүр. Анан кийин ушундай сыяктуу майда аябай элементарный нерселерди үйрөтүшүптүр да. Ошол проектти баштаганда алар деген ойлоп турду, башында эле бир нече эле 300-400 киши эле алсак болот го депчи. Бирок аларга деген 1,5 миң киши мугалимдер заявление катышабыз деп эметиптир да, заявлениясын жазып ишил кайрылышыптыр да. Демек, аймактардагы мугалимдер аябай суусап жатат ошондой маалыматкачы. Аны деген жанагы квалификацияны көтөрө турган борбор үйрөтүш керек болчу деле. Эч жагы эле. Какта эми 2021-жылы жашап жүрөбүз. Муну деген илгери Google деген кече күн чыккан жок да. Билбейт ошону. Бирок алар үйрөнгүсү келет. Эч ким үйрөтө албайт. Мүмкүн ошонун ачылып, жана мен айткандай, ачып башка жеке менчик компанияларга уруксат бериш керек. Макул, силер ошо квалификацияны көтөргөнгө сертификат бере аласыңар. Мүмкүн бир стандарттар болуш керек. Ошо стандарттарга тегилер туш келсе, анда мейли иштей бергиле деп. Анан кийин экинчиси, жана квалификациянын деңгээли бул 1 миң эмес, 2 миң эмес, жок дегенде бир зарплатанын 30% болуш керек да. Мисалы, зарплатаң 10 миң болсо, жок дегенде 3 миң болуш керек. 15 миң болсо, 5 миң кошула тургандай болуш керек да. Стимул болот анда ошо
мугалим ошо квалификацияны көтөргүсү келип калат да, өзүнөн өзү элечи. Ең сон. Біз тілеке қаршы Айдар мырзаға уақытымыз жетпей қалады екен. Айдар, кешірім сұрайыз. Жалпысынан бүгін сіздерден айтқан сұныштарыңызды мен ошол елге жеткіліктірек болсын деп шақырдым білем. Ошол біз ваучер системасы, квалификацияны жоғарылатууну, эркин рыноктун өзүнө тапшырыш керек деп атабыз. Бул эң мындай колдоого бар мүмкүнчүлүктөр да. Балким ошондой чакан кадамдардан анан кийин арышыбыз кеңейип, ушул бер жагы болсо билим берүү системасын тартып кетишибиз керек. Бул биздин бүгүнүбүз, эртеңибиз, анан бүрсүгүнкү күндүн дагы маселеси. Биз менен биргеликте болуңуздар, мырзалар. Кейжан Алекси фондуна биз терең ыраазычылык билдиребиз. Иштерде ийгилик болсун. Биз ушу ишмердүүлүгүңүздөрдү колдон келишинче чагылдырып турганга дагы ар дайым ачыкпыз. Иштегенге ийгилик болсун. Айдар Раев жана Эсен Туребагов бүгүн бизде билим берүү системасы боюнча пикирлерин билдирип кетишти. Кийинкиси бизде Кеңешбек Сайназаров агайыбыз болот. Бул дагы билим берүү боюнча мыкты эксперт. Бизден алыстабаңыздар. Билим берүүгө бүгүн көбүрөөк көңүл буралып кеттик эмесе. Бул жерде заманбап искусствонун баш калкалоочу жайы. Бүгүн биз Синергия аттуу галереянын расмий эмес жаңы жеринде ачылышындабыз. Новоселье будущей галереи «Синергия». Эми Бишкек заманбап искусство мектебинин өзүнүн мейкиндиги бар. Мектеп 1 жылдан бери иштеп келе жатат. Мектептин көптөгөн кызыктуу пландары бар. Жана ошондой эле кээ бир жыйынтыктарды чыгарса болот. Бишкек заманбап искусство мектеби 1 жыл мурун пайда болгон демилге. Сегодня нам год. И мы Бул биз өзүбүз уюштурган демилге. Биздин өлкөдө болуп жаткан социалдык, саясий, экономикалык жана маданий процесстерге байланыштуу искусство жана ар кандай көркөм жансоолор менен байланыштуу кандайдыр бир окуяларды түзүүгө кызыктар болгон 10го жакын адамбыз. Относительно социальных процессов, относительно политических процессов, относительно экономических и культурных процессов, которые происходят в нашей стране. Сегодня у нас получается... Бүгүн биз искусство мейкиндигин ишке киргизип жатабыз. Бул Си көркөм жааматы. Художественный коллектив Си. Мы давно существуем. Биз көптөн бери заманбап искусствонун ар кандай долбоорлорун жүргүзүп келе жатабыз. Бизде жаңы мейкиндик, жаңы үй пайда болду. Мы его называем, в котором будет... Эми бул жерде көргөзмөлөр, лекциялар, кинолор көрсөтүлөт. Ошондой эле биз галерея ачып жатабыз. Галерея «Синергия» деп аталат. Сиз бул галереяга келип, искусство менен таанышып, чыгармаларды сатып алсаңыз болот. Знакомиться с искусством в отдельных его частях и приобретать работы, может быть. Коноктордун арасында абдан кадырлуу адам бар. Орус сүрөтчүсү Глюкля деген ат менен белгилүү. Наталья Першина-Якиманская. Заманбап искусствоға кызыккандар анын табылган кийимдер фабрикасы жана эмне кылуу керек платформасы менен тааныш болсо керек. 90-жылдардын ортосунда Наталья жана анын кесиптеши Ольга Егорова өлкөдөгү биринчи аткаруучу артисттер болушкан. Жана алар чыгармачылыгын материалы катары кийимдерди тандашты. Алардын кийимдери сүйүү, чыккынчылык жана адабият темаларына жаралган. Кийинчерээк саясий системасынын социалдык адилетсиздиги жөнүндө да чыга баштаган. Кыргызстанда сүрөтчү мурунку чыгармалары жөнүндө эле айтып бербестен, Наталья дүйнөлүк тигүү кулчулуктун заманбап системасы боюнча изилдөө жүргүзөт. Мода, чыгармачылык, бирок тигип кескендер үчүн бул чоң жумуш. Мы готовим специальную... Биз атайын инсталляция объектин даярдап жатабыз. Ал жөнүндө Бишкек шаардын тигүүчүлөрү менен диалог жүргүзүп жатабыз. Бүгүн биз алардын бири менен сүйлөштүк. 4 баласы бар сүйкүмдүү аял. Интервью бергенге кубанып жатат окшойт. Алар үчүн механикалык ишинде кандайдыр бир кызык нерсе болуп атса керек. Биздин сунушту акча ала турган кызыктуу оюн катары кабыл алышат болуш керек. В механическом труде. То есть здесь есть возможность игры и возможность... Менин бул жерде болушума демөөрчү болгон шаардыктардан бюджетим бар. Мен ал аялдардын эмгеги үчүн төлөй алам. Бул мен үчүн абдан кубанычтуу. Все равно в любом случае
какие-то лазейки для того, чтобы оставаться живыми. Поэтому наши предложения они воспринимают как такую веселую игру, в которой они могут поучаствовать, но также благодаря тому, что у меня есть бюджет от гаража, который спонсирует мое пребывание здесь, я также могу им заплатить за их труд, чему я очень рада. Биздин жергиликтүү сүрөтчүлөр да белгилүү сүрөтчүдөн илхам алышты. Жана ойлоп тапкан нерселердин баарын ишке ашырганга мүмкүн болгон жаңы мейкиндик да бар. Кайрадан эфирге кайтып келелик. Биз бүгүн сөзгө кызыгып кирип кеттирбиз. Бүгүн бизде конокто билим берүү боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаров агайыбыз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Куш келипсиз. Сөздүн кызыгына кирип кеттирбиз, бирок биз сөздү саясаттан баштаганга туура келип калат. Биз аябай мындай саясатташкан коом болдук. Буга да белгилүү объективдүү себептер бар. Бүгүнкү жалпы ушул социалдык чыңалуу жана башка маселелер. Бирок убагында Улуу Британиянын премьер-министри Тони Блэр ошол саясий программасын ачыктап жатканда ал бир эле багытты, анан бир эле лозунг менен алып чыккан экен. Мен билим берүү системасын оңдоп берем депчи. Андан башка эч кандай саясий мындай сөз берген эмес, эч кандай лозунг айткан эмес. Бир эле education деп туруп, ошону эле карманган жана ошонун негизинде шайлоодон жеңип чыккан экен. Биз бүгүн сиз менен ошол education, билим берүү тууралуу сүйлөшкөнү чакырдык сизди. Рахмат чоң чакырганыңызга. Акыркы учурда билим берүү системасында Кыргызстандыкын азыр кийинчерээк сүйлөшөлүчү. Дүйнө жүзүнөн бир аз мен сизди дароо мындай глобалдуу бир деңгээлге алып чыгайын. Буга да сиздин даамиятыңыз жетет. Билим берүү системасында бир нерсе башкача кетип бараткандай деген сезим бардык дүйнөлүк деңгээлдеги ойчулдарды, дүйнөлүк деңгээлдеги экономисттерди, философторду, жалпы ушул ааламдашуу процессинде билим берүүнүн орду кандай болуп атат деген чоң бир эмеден, ошо маселеден сизди баштайынчы, пикириңизди угуп көрөлүчү. Эми аябай туура сөздү баштадыңыз да. Себеби билим берүү системасы өзү эбегейсиз болуп көрбөгөндөй мындай өзгөрүүлөргө душар болуп атат да акыркы күндөрчү. Анын негизги менин оюм боюнча 3 себеби бар. Бул биздин коомдун ааламдашуу доорунда канчалык тез өзгөрүп аткандыгы биринчи болуп атат. Бүгүнкү мисалы үчүн жаңы технологиялардын кириши, алардын ушул биздин коомго аралашышы бул билим берүү системасы ошого чама чаркы жетпей аткандыгы биринчиден болуп атат. Экинчиден ошол жаңы технологиялар жаңы ойлоону, жаңы подход жасоону, жаңыча ойлонууну, жаңыча мындай жашоону талап кылып атат да. Ага болсо бүтүрүүчүлөр даяр эмес болуп атат. Мектептики же университеттики. Себеби анын айланып келген эмеси, негизги себептердин бирөөсү бул билим берүү деген мындай консервативдүү. Эгерде бүгүн биз бир кирпичин кышын бүгүн оңдой турган болсок, ал 10 жылдан кийин ошонун жыйынтыгын көрө турган бир система да. Аны тез өзгөртүп жиберүү кыйын болуп калат. Анан дагы эмеси бир дагы эле мен эмеге байланыштырат элем да, мына жаңы технологияларгачы. Социалдык тармак эбегейсиз чоң күч болуп калды да. Ал жерде толгон токой маалыматтар дагы бар, ойлор дагы бар, ойлордун кагылышуусуз дагы бар да. Аны биз даяр эмес алуучулар дейилчи, потребителдер, керектүүчүлөр. Алар дайыма ушундай проблема чыккан мезгилде
дароо эле билим берүү системасын оңой эле күнөөлөп коебуз да. Менимче ошол негизги себептери ошол го дейм. Себеби бул дүйнө жүзүндө эле бүгүн болуп келе жаткан талкуу да. Кайсы жерлерге барбасаңыз да, өнүккөн өлкөлөрбү же өнүгүп келе жаткан өлкөлөрбү, ал жерге барсаңыздар да ушул эле көйгөйдү сүйлөшүп атышат да. Канчалык деңгээлде ушул кадам алам менен өзгөрүү менен кадамдаш боло алабыз деген маселе го дейм. Бул талкууланып аткан маселе, бул ар дайым талкуулана турчу маселе. Себеп дегенде билим берүү бул жашоонун башаты да. Жашоонун башаты да. Бул нерсени биз талкууламайынча, бул нерсеге сереп салып казып чыкмайынча жаңы муундан жаңы жашоону жаңычылдыкты күтүү мүмкүн эмес. Биз Кырайдан Кыргызстанга кайтып келелик. Мына кыргыз элинин акыркы 100 жылдык тарыхын 2100 жылдык тарыхын тимеле коелу. Өзгөчө мына тарых барактарында жазылган, айтылып аткан фото, видео жана башка материалдары бар тарыхты казып чыксак, 1921 жыл Советтер Союзундан мүчөсүбүз, али республика боло элекпиз, бирок ошол бүткүл дүйнөлүк мындай социалдык эксперимент деп атпайбызбы? Ошонун бир бөлүгү болуп калдык да. Анан советтер системасы орногон соң ликбез деди, ликвидация, безграмотность деди. Мен сизге бул сөздү тереңирээк ошо сиздин пикириңизди билиш үчүн бир окуяны айтып берейин. Мүмкүндүк пайдаланып. Бир кечеде бир жашы 60-тан 70-ке чукулдап калган бир айылда өмүр бою мугалим болуп иштеген киши менен жолугуп калдым да. Жолугуп калып анан сурадым: "Агай, ошо сиз Советтер Союзунун мондай билимин алдыңыз, өзүңүз мугалим болуп кесип менен, анан билесиздер, ал жак пландык экономикада пландык бөлүштүрүү деген болгон. Каалайсың, каалабайсыңбы, могул айылга барасың, ошо айылдын элин агартасың" депчи. Анан бардым дейт. Бардым, айылдыктар келди дейт. Келгенден кийин анан мага малчылар, чабанчылар ошол айылдын 80% айтты дейт да. "Балам" дейт, ал убакта жаш жигит окшойт бизде. "Ай балам, сен неме кыл" дейт. "Сен бизди мындай кылып галочкасын коюп кой" дейт. "Эмнеси керек болсо." "А мен кеттим, барып малымды жайгарам" дейт да. Десе, окуш керек десе, "Кой" деп койгон дейт. Анан мен системанын туундусумун дейт. Бирок ошол эле системанын балким мындай жертвасымын деп атат да. Себеп дегенде ал системада айтылган, мына момча кишини агартасың, 50 кишини агартасың, 50 кишинин маңдайында окуду деген белги болуш керек дейт. Тигилер айтып атат: "Окуду деген белги керек болсо, мына сага белги, а мен кеттим" дейт да. Ошо менен мен ошондой кеттим дейт. Бүгүн ардактуу мугалим, конечно. Бирок ошондой окуялар болгон да, ал окуялар айтылбай жүргөн. Пландык экономикадан кете берген. Мына болду, бүттү, жасалды, мыктыланды, тапшырдык деп. Ошонун жыйынтыктарын бүгүн биз канчалык мындай кедергиси тийип атат ошондойдун? Же канчалык пайдасын көрдүк биз? Менин оюм боюнча биз ушул 100 жылдын ичинде эле эбегейсиз чоң секирик жасаган коомдун бирибиз деп айтат элем. Саясатка тийгизбей ушул билим берүү, билим алуу, илим жагынан айта турган болсок, эбегейсиз чоң секирик жасаган коомбуз. Эмне үчүн? Биз мурда сүйлөгөн тилдерди үйрөнө алдык. Кээ бирки өлкөлөрдө, мисалы үчүн бизде айтайлы 3 тил билем деген мындай жаңылык эмес да. Ар бирибиз билебиз. Бул деген канчалык көп тил билсең, ошончолук көп дил билесиң деген, ошол элдин мындай айтылбаган маданиятын өздөштүрөсүң дегендин мааниси да. Ал жагынан карасак, биз чоң өзгөрүүгө учурадык. Экинчиси, ошол 21-жылдары албетте биздин өзүбүздүн жазуубуз бар болчу, өзүбүзгө ылайыктуу маданиятыбыз бар болчу. Бирок жанагы чоң бир союздук республикалардын арасына киргенден кийин, сиз айткандай ликбез дегенге киргенибизде, ошол жазууну жазып, окуп, үйрөнүү дегенди пайыздык салыштырмалуу болгондо эбегейсиз чоң кеңейтип алдык деп айтат элем да. Мурда эгерде мисалы үчүн Тоголок молдо сыяктуу гана кээ бирки ошол молдо эмелер гана биле турган болсо, ошол
шыгы бар, анан кийин кызыгы бар адамдар, же мүмкүнчүлүгү бар адамдар боло турган болсо, ал мезгилде бардыгы кедей кембагал дебей, кайсы айыл жери, кыштак шаар жери дебей, бардык жерге бирдей ошол ликбез деген эме менен көп нерсеге жетиштик деп айтат элем да. То есть бул жерде элдин мындай билимдүүлүгү, сабаттуулугун айтайлы. Сабаттуулугу ошол окуп үйрөнүү дегенге да жазды да, өзгөрдү. Бирок ошол эле мезгилде мынау өзгөчө жанагы 60-70 жылдар мезгилде дагы бир секирик жасаганда, чоң секириктер ошол мезгилде белгилүү агартуучулар чыккан Советтер Союзунун ичинде, ошол мезгилден ылайыкталган билим берүү системасы өзгөргөн. Ошол мезгилдерде чоң дагы бир секирикке душар болуп, элдин арасында мына илим жагынан көбүрөөк илимий технологияга, ачылыштарга көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калды да. Андан кийин мына Советтер Союзу жоюлуп кеткенден кийин албетте мүдүрүлүп, чатышып эме болуп келатабыз. Бирок ошол эле учурда биздин бир дөөлөтүбүз, бир ачыктыгыбыз да болуп атат да. Кошумча, мисалы үчүн англис тил деген тил кирип калды, аны көпчүлүк эле сүйлөй турган болуп калды. Же болбосо сыртка чыгуу мүмкүнчүлүгү баарыбызга келди. Сыртка чыккандан кийин ар кандай тилдер менен, ар кандай маданияттар менен алака түзгөнгө мүмкүнчүлүк болду да. Эмне үчүн ушулардын бардыгын айтып атам да. Мисалы үчүн мен өзүм дагы төрөлүп өскөн жерим, төрөлгөн жагым бул Тажикстандын Памир деген жеринде, ал Тажикстанда убагында аябай мындай алыскы район болуп келет бүгүнкү күндө деле. Бирок ошол эле жерде этникалык кыргыздар 3 чоң мамлекетке бөлүнүп калган алкакта турабыз да. Жарымы Тажикстанда, жарымы Афганистанда, жарымы болсо ошол Кытай мамлекетинде. Ошолордун салыштырып көрө турган болсок, кыргыздардын, мисалы үчүн Кыргызстандын өзүн, Тажикстанда ошол Памирди өзгөчө эме жердеген кыргыздарды, анан Афганистан менен Кытайды жердеген кыргыздарды карап көрсөңүз, мындай салыштырууну анык байкаласыз да. Кайсы жактан жетишкендиктерге ээ болду, кайсы жактан мындай жоготуулар болуп калды деген нерсени ачыкташ үчүнчү мен мындай саясатка мен киргим келбейт да. Бирок мына агартуу жагынан өзгөртүүлөрдү ушинтип айтат элем да. Бирок дагы ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө экөөбүз 21-жылдын 21-кылымдын 21-жылында ошону сүйлөшүп атпайбызбы. Бирок бүгүнкү күндө аттын кылган нерсе бизде ушул дүйнөлүк мына глобалдашуу дооруна келгенден кийин дүйнөдөгү болуп жаткан жаңылыктарды биз оңой кабыл алып, анан ошону өздөштүрүп, дүйнө менен кадам таштай турган биз кичинекей, динамикалуу, эрки бар, кызыкчылыгы бар, анан өзүнүн маданий шартына да туура келген эме да. Биз деген Кыргызстандын элинин дөөлөттөрүнүн бирөөсү жаңы нерсе боло турган болсо биз эме кылбайбыз, мындай резистент деп коет го, мындай алыстап аны кабыл албай, көпкө тура албайбыз. Биз жаңы нерсе келе турган болсо оңой бир нерсеге кирип кетебиз, ошол жакшылыктар болсо алып кетебиз. Бирок тилекке каршы билим берүү системасын карасак, ошол илгерки 70-80 жылдардагы калыптанган архитектура калып калды да, ошону сындыра албай койдук бүгүнкү күнгө чейин. Ошол архитектура тууралуу сүйлөшөбүз. Ошого мындай биринчи бөлүгүбүз ошого мындай подводка болуп берди да. Кеңешбек Сайназаров агайыбыз биздин конокто бүгүн биз билим берүүнү абдан терең тема, бирок мындай учкай болсо дагы көтөрүп, ошону тез-тезден силерге жеткирип туралы деп атабыз да. Жарнама, андан соң студияга кайтып келебиз. Биз менен болуңуздар. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев.
Кеңешбек Сайназаров агайыбыз айтып атат, ошол Советтер Союзу жалпы ошол билим берүүнүн ошо ликбез деп аталды эле, көбүңүздөргө тааныш болуш керек. Ошол эң негизги билимдин мындай пайдубалын берди эле. Ошондон ары биз мындай бир канча жолу Советтер Союзу доорунда керектүү секирикттерди жасадык. Жана аны менен катар жаңылыктарга аябай адаптивный, аябай кабылдоо механизмдерибиз аябай курч өрчүгөн элбиз. Мында балким көчмөндөрдүн этикасы, көчмөндөрдүн философиясы жаткандыр. Аны бул маселени көтөрбөй туралы сиз айтып атасыз, жана 60-70 жылдар дедиңиз, ошол архитектура калып калган дейт. Бирок бүгүн ошо архитектуранын жанында кайсы жерде карабайлы, жер-жерден биягын чөп баскан, бир жеринде болсо мох баскан, бир жери болсо уранды болуп калган, бир жеринде болсо мындай карасак жаңы имараттар салынып бараткандай да. Ошол ачыдан караганда бүгүн биз билим берүү системасын кыйратып алдык. Сиз ушу менен макулсузбу биринчиден? Өзүбүздүн мындай ошол архитектураны биз толук кыйратып алдык да. Бир эски эс менен, эски память менен, мындай инерция менен дале келатабыз. Бирок барган сайын, жыл өткөн сайын биз байкап атабыз. Буга пандемияда өзгөчө индикатор болуп берди. Бул инерциябыз басаңдап баратат. Финишке чейин мындай жетпечүдөй болуп турабыз да. Мен билбейм, буга сизге мен кыйрап калды дегенге кошула аламбы, кошула албаймбы? Себеби антип айтыш кыйын. Себеби системаны кыйрап калды деп айта албайбыз. Ал система турат да, иштеп атат. Бирок бүгүнкү күнү биз дин куралдар эскирген куралдар болуп калды деп айтсам жакшы болчудай да. Биз мисалы үчүн эски чирип мындай өзү жашы келип калган эски Советтер Союзунан жасалган машинада отурабыз да. Анын бир туруп дөңгөлөгүн оңдой коебуз, жаңы койгонго аракет кылабыз. Бир туруп рулун алмаштырабыз, сидениясын чыгарып туруп жаңы современный сидения менен коебуз. Бирок жалпысынан ал деген эски да. Ооба. Ошону биз сындыра мындай башка жака өзгөртө албай койдук да, жаңы бир нерсени алып чыккангачы. Эмне үчүн ал нерсени айткым келип атат? Себеби ошол система бүгүнкү биз иштеп жаткан система. Ал Советтер Союзунун мезгилине дал келчү система болчу да, жана пландык экономикага дал келчү система болчу. Бүгүн базар экономикасына өтүп кеттик. Бирок билим берүү системасы ага дал келбей атат да. Мисалы үчүн дагы эле мугалимдерге болсо канча саат окуганы боюнча сабак өткөнү боюнча акча төлөп атабыз да. Ал канчалык деңгээлде продуктуну сапаттуу жасады же сапаттуу жасабады, ага мындай кызыктырчу эч нерсе жок болуп атат да. Мисалы үчүн ал ошол эле мектеп 10 медалист чыгара турган болсо дагы, чыгарбай кое турган болсо дагы статусу бирдей. Кызыктыруучу нерселер жок болуп калды. Базар экономикасы келгенден кийин кызыктыруучу, стимул бере турган нерселер болуш керек эле. Сапат деген нерсени дагы унутуп калдык. Анан эски жанагы мурдадан калган knowledge base деп коет, жанагы көбүнчө мына билим базалык билим. Базалык эмелерге, билимге, базалык маалыматтарга көбүрөөк таянабыз да. Мисалы үчүн бардык эле окуучуларга барып туруп формуланы сурасаң айтып бериши мүмкүн. Мисалы үчүн кислотанын формуласын эме кылсаңыздар, олимпиадада же болуп кала турган болсо ошол кислотанын формуласын айтсаңыз жакшы чыгарып берет да. Бирок ошону кислота жасап көрчү өзүң колуң менен десе жасай албайт. Же болбосо үйдө физикадан мына лампочкалар кантип күйөт, ошол нерсенин бардыгын үйрөнөбүз дагы. Бирок үйдө ошол лампочканы эгерде өчүп кала турган болсо кантип кайрадан жасай турган нерсени билбейбиз да. Ушундай бүгүнкүдөй системада калып калдык да. Бир жагынан мектеп мындай мектеп, университет деген системалар бар. Өтүп аткандай көрүнүп атат. Бирок ал нерсе сырттагы реалдуулук, сырттагы базарга ал биздин жасап аткан продуктубуз дал шайкеш келбей калды да. Мунун эсебинен бүгүнкү күндө бүтүрүүчүлөр,
жанагы бүтүрүүчүлөр эбегейсиз чоң бир трансформациядан өткөнгө туура келип атат да. Мисалы үчүн эгерде сиз өзүңүз деле айтып көрсөк, мектепти жөнөкөй эле мектептен бүткөнсүз да. Анан барып ошол Кыргыз Түрк университетине барган мезгилиңизде ал жердеги система бөлөк. Аны өздөштүрүү үчүн 1 жыл 2 жыл убакыт кетти. Анан алардын системасы бир аз мындай жашоого ылайыкташкан болгон үчүн сиз акырында чыккан эми сизди продукты дей турган болсок, жок дегенде мындай заманга шайкеширак болуп калып, анан жумуш таап кеткенге, кийин жашоону өздөштүргөнгө оңоюраак болуп калды да. Ошол эле нерсени мисалы үчүн жөнөкөй университетти бүткөн мындай орточо статистикалык бүтүрүүчү менен салыштыра турган болсок, ал адам 1-2 урунуп көрөт, компетенттүүлүгү жетпейт. Анан кийин кайра барып эле баягыдай жөнөкөй системага барып атат да. Алып сатуу же болбосо мындай кара жумуш ушул сыяктуу түшүнүктүү система да ал нерсеге традициялык жанагы системаларга барып калат. Бүгүнкү күндө биз билим берүү системасында бул бир канча этаптан тура турган система. Бала бакчадан баштап мектеп, орто окуу жай, жогорку окуу жай жана магистратура, аспирантура, жогорку билимдин ээлери. Кайсы бир сүйлөшүүлөрдү угуп көрдүм кечээде интернетте. Профессорлор сөйлөшүп атат да. Бүгүнкү күндө дейт, жогорку окуу жай бул мектептин уландысы болот дейт да. Вуз биз жождор бул мектептин доучивание школа деп атат да. А бир гана магистратура, аспирантура анан кийин барып, ошол чыныгы кесипти өзүңдүн кесибиңди аркалаганга, өзүңдүн кесибиңдеги мындай фокусту тапканга жардам берет дейт да. Бирок бизде бүгүн кайсы системаны караба, бардыгы мындай агып кетүүчү да, мындай агым менен кетип атат. Бирок компетенцияны издеп келсең, ошол агылып аткан океандан бир тамчысын, 1-2 тамчысын тапсаң, мындай бактылуусуң да. Чынында мындай акыбал, мындай ушул бүгүнкү акыбалда эртеңкине бир аз сурайынчы сизден агай. Сиз баа берип атасыз, анализ чыгарып атасыз ичиңизден, сереп салып атасыз, анан бир алдыңкы 10-15 жылдагы бизди эмнелер күтөт бүгүнкү болгон жыйынтык менен. Бул жагынан жаңы технологиялар, жаңы мүмкүндүктөр, чектөө жок. Өлкөдө интернетти өчүрүп чек араны жаап салбаса эле билимге тырышкандар дагы жок эмес да. Сиздин прогнозторуңуз алдын кандай көрүп атасыз? 3 сценарий менен айтат элем да. Биринчиси, эгерде биз ушул жерден жаныбыздагы өлкөлөрдөн же болбосо дүйнөлүк тенденциядан сабак алып, биздин өзүбүздүн билим берүү системасын түп тамырынан бери өзгөртө турган болсок, анда билим берүүнүн кадыр баркы мындан дагы түшүп кетип, акырында барып мүмкүн параллелдүү мектептердин азыр эми уже чыга баштап атат, жанагы жеке менчик мектептер. Ошолордун саны көбөйүшү мүмкүн. Бир жагы. Анан ал система, эски система ошол эле ойдон калып калгандай болот да. Эгерде биз түп тамырынан өзгөртпөй турган болсок. Экинчиси, бизде биздин дагы бир дөөлөтүбүз бул эркиндик да. Бул чектөө жок. Ошол үчүн көпчүлүк адамдар жана англисче айтып коет го, буту менен добуш берип калган учурларга туура келип калышы мүмкүн да. Себеби бүгүнкү күндө биздин калктын чоң катмары бүгүн ошол ар кандай миграциялык процесстер менен сыртта жүрөт да. Алар биринчи муун мүмкүн Кыргызстанды чындап эле өнүгүп кетсин деп аракет кылып, колунан келгенче мындай жардам бергенге аракет кылып атат. Бирок алардын экинчи, өзгөчө үчүнчү муундары, алардын мекени кайсы? Ошол жерде төрөлсө, ошол жерде өссө, өскөн чөйрөсү ошол жер болсо, анда алар башка мекен таба баштады. Аны кантип биз жакындата алабыз? Ошол бир коркунуч ошол болуп атат да. Анан дагы бир эмеси бул системанын ичиндеги дагы бир чоң бир
өзгөртүүнү алып келе турганы мен күтүп атам. Бул ошол бизнес структуралардан келип калабы дейм да. Жеке менчик мектеп, жеке менчик университеттер айласы жок, акыры барып биздин официалдуу билим берүү системасы өзгөрбөгөнгө айласы жок калышы мүмкүн да. Бирок ал деген коомдо чоң чыңалууну алып келиши мүмкүн. ооба Аягы барып ушул менен бүтөт го деп ойлойм да. Бирок бизде бир гана жол бар. Бул бүгүнкү күндө башка улуттар бүгүнкү күндө 2040 жылы биз кандай компетенттүүлүктөрдү бүтүрүүчүлөргө беришибиз керек деген ойдун үстүндө иштеп атат да. А биз болсо 21-жылда турабыз. Бирок ал ойлорду али талкуулай элекпиз. Бул өзгөчө биз окшогон кичинекей мамлекет үчүн бир опурталдуу кырдаалды жаратып коюшу мүмкүн да. Себеби бул жерде дагы бир нерсени айткым келет да, кошумчалапчы. Бул жанагы билим берүүнүн эгерде баркы жоголуп кеткен мезгилде окубай калгандар көбөйөт. Жанагы сиз тапшырма мисал келтиргендей птичка коюп жөнөкөй диплом эмелерди сатып алгандар көбөйөт. Бирок ишкер жагында эч нерсе жок болуп калган мүмкүн да. Бул деген коомду кайра караңгылыкка алып барышы мүмкүн да. А бул жерде кайсы эле система болбосун боштук эч качан калбайт. ооба Убагындагы Советтер Союзунун идеологиясында коммунизм деген нерсе менен сугарылып келгенбиз да. Ал жоголуп кетти. Базар экономикасына ылайыктуу бир идеологиясы кайсы болуп калды? Эгерде аны толтура албай турган болсок, башка дагы элементтер ошону боштукту толтурушу мүмкүн да. Бул ушундай эмелерди мен жакшы мындай эмени айткым келет. Айтайын дейм, эмне прогноздорду айткым келет. Бирок ошол эле мезгилде чоң мындай тобуркелчиликтер, рисктер бар экендигин дагы ошол көбүрөөк мени тынчсыздандырды го дейм. Ошол көбүрөөк мындай ойлондурган нерсеси ошол да. Агай, биз жана сөздү миграция жөнүндө кылып калдыңыз да. Анан биз миграцияга негедир өзүбүздө баягы миграция бул көбүн эсе знаком минус кетет деп белгилейбиз да өзүбүз үчүнчү. Себеп дегенде эң негизи капитал бул адамдык капитал, адамдык акыл эс капиталы жана башка. Бул чындыгында бүгүнкү биздин картинабыз. Бирок миграция дейт, бул эки тараптуу иштеген механизм дейт да. Бир жагынан кеткен адамдар дейт, сөзсүз түрдө өзүнүн мекенине, өзүнүн шарттарына ошол жактагы механизмдерди, жаңы билимдерди, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, жаңы технологияларды сөзсүз түрдө интеграция кылат дейт да. Демек миграция эки жактуу көздейбиз дейт. Анан мен ойлоп атам да, болуптур, ушунча биз жоготтук, мигранттарыбыз кетти. Өзгөчө мына өзүндө бир топ маселеси бар, Орусия мамлекетинде жайгашты көбүнчөсү. Болуптур, дагы кетет. Болуптур, биздин билим берүү системасы ушунчалык кыйрайт, бизде квалификациялык билими, жогорку билимдин алып жүрүүчүлөрү толугу менен аздык кылып калат да. Анан биз мындай ансыз деле арзан, бирок өтө арзан эмгек рыногуна айланып калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн мен сизден экономикалык аспектин ачайын дейм. Кээ бир мамлекеттердин, өлкөлөрдүн тагдырын карасак, ал жакта эркин башка чыгымда арзан эмгек рыногу ушунчалык көп болгондуктан ал жака инвесторлор келип келген. Инвесторлор покупательский доходдор көбөйгөн, элдин өзүндө ошол жумушта иштей берипчи. Ал спросту көбөйткөн, спрос кайрадан келип инвестицияга ушундай айлампа менен кетип калган мамлекеттер да бар экен да. Балким биз анда биротоло анда түбүбүзгө түшүбүз керек балким. Себеп бардык прогноздорду угуп атсак начар да. Айтыш кыйын, себеби билесизби, Эркин мырза, мына дагы бир нерсе эсиме келип кетти да. Мен атайын келген жараша оптимисттик дагы нерселерди айткым келет да. Бул калктын өсүшү боюнча статистика болжолдомо, прогнозду айткым келет да. Ошол 2000 мен акыркы окуп калганым боюнча 2100-жылдагы эмени божомолду көрүп калдым окшойт. Ошол жерде
биздин Борбор Азиянын мамлекеттеринин көрсөткүчү жакшы көрсөткүч да, жогорку көрсөткүч. Мисалы үчүн Армения, Молдова же башка мамлекеттерге караганда бизде алар эгерде минуска кете турган болсо адамдын калктын өсүшү боюнча, а бизде болсо кайрадан жогору көтөрүлгөн тенденция болот экен да. Биздин чөлкөмдө азырагы Казакстан, анан кийин Кыргызстан, анан Тажикстан, анан Өзбекстанга дейм. Жок, Өзбекстан, анан кийин Тажикстанда турат экен да. Демек, биздин жанагы өсүш, демографиялык өсүш. Ал кийинки келе жаткан бир 50-60 жылда көбөйөт. Бул деген кайрадан эле адам ресурстары да. Бирок ошол адам ресурстарын биз канчалык деңгээлде сапаттуу макул кетсин. Себеби алардын бардыгыны иш менен камсыз кылуу бүгүнкү күндөгү экономикалык шартыбыз келишпей атат да. Бирок эгерде бүгүн мен өзүмдүн жумушум менен көп жерлерге барам да. Анан бир мисал келтиргим келип атат. Мен Дубайда жүргөн мезгилде сыртка чыксам эле башка мамлекеттердин адамдары жүрүшөт да. Анан кыргыздар жашаган дегенди уккам, бирок көрбөйм. Анан ичкери кирсем, супермаркеттер же болбосо жана молдордо, магазиндерде бирин экин көрүп калам да. Анан бирөөсүн бир күн жолугуп кетип сурасам айтат, айбайге биз андай сфераларда биз иштебейбиз дейт. Эмне үчүн десе айтат, биздин компетенттүүлүгүбүз аларга караганда жогорураак, ошол үчүн биз тейлөө системасында иштейбиз. Биздин шартыбыз да жакшы, иштеген жерибиз дагы жакшы, жашаган жерибиз дагы жакшы деп ошондой эмени көрсөтөт да. Мисалы үчүн алыска кетпейли, мисалы үчүн Россияга бара турган болсок деле, Кыргызстандан чыккан мигранттардын көпчүлүгү ошондой эле деңгээлде да, бир эки тепкич жогору. Бирок ал жетишсиз да. Ооба. Ошол нерсени биздин жанагы кичинекей динамикалуу өлкө биздеги болгон далалаттар менен андан дагы жакшы нерселерди жасасак болот. Мисалы үчүн азыр көбүнчө сүйлөшүп атпайбы? Кыргызстан мына бул IT тармагынын хаб негизги чордону болуп калсын деген. Аны жасаганга бизде толук мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан мүмкүн жанагы миграциянын процесси токтобойт, себеби экономикалык шартка байланыштуу да. Бирок алардын кеткенден кийин кантип кайтарып алуу боюнча мына өзгөчө жана айтпадымбы, экинчи, үчүнчү муундагылардын дараметин кантип биз кайра алып келип, ошол өзүбүздүн өлкөнү өнүктүрүү үчүн пайдалана алабыз. Ошолорго мүмкүнчүлүк бере алабызбы? Мисалы үчүн эки жарандык алганга уруксат бере алабызбы? Алар дагы келе турган болсо, мисалы үчүн айтайлы, үчүнчү муундагы Кыргызстандан кеткен адамдар, мен Кыргызстанга келип жашайм дей турган болсо, аларды өгөйлөбөй, алардын мүмкүнчүлүгүн пайдаланып ушул жерге шарт түзүп бере алабызбы? Ушул деген бүгүнкү күндө чакырыктардын чоңу ошол дагы турат да бизде. Кеңешбек агай, мен сизди мына биринчи болуп ошо студиядан таанышып атабыз сиз менен жекелик. Анан ойлогон ойлоруңуздун баштабын жалпы өзүм баа берип түшүнүп турам, бирок бүгүнкү маегибиздин убактысы билинбей эле келип калыптыр. Биз сиз менен балким көрүүчүлөр айтышы мүмкүн, бул экөө отуруп алып асмандагы жылдыздардан эмне санап отурушат, бүгүн биз бул жакта деп атпайбыз. Анан бирок мындай ойлор дагы айтылыш керек. Бул омоктуу ойлор, бул сөзсүз түрдө келе турган келечекке мындай өзүбүздүн бир аз да болсо мындай көзүбүздү салып койсок, анан биз акыры келип агай мындай ойлойм да, визионердик бир көз карашка, алдыны дүрбү сала турган бир коомго дагы айлансак жакшы болот эле. Себеп дегенде коомдун баардыгы эле дүрбү салгыч болуп, коомдун баары эле аналитик профессор болушу кереги жок. Бирок коомдун кайсы бир көбүрөөк бөлүгү ошондой бир жолго түшсө, анда бүгүнкү биздин ушул эл катары сакталабызбы, билим берүүсү эмне болот деген коркунучтарыбыз эртеңки күнү чоң кубанычтарга айланат деген ойдомун да. Рахмат агай, сизди ушул жерден дагы күтөбүз, башка жерлерден дагы сүйлөшөлүк сиз менен. Аман эсен туруңуз, иштериңизге ийгилик болсун. Рахмат чоң.
Конокто билим берүү боюнча эксперт, мен айтат элем, ошо ойчул деп айтат элем, агайымды Кеңешбек Сайназаров мырза болду. Биз инклюзивдүү фестиваль тууралуу сиздерге бир чакан сюжет көрсөтөлү. Инклюзив, анан бул инклюзивдүү коомдо эмне үчүн пайдалуу, анын керек болсо экономикалык аспектилерин бул жактан көрүп коюңуздар. Андан соң бизге билим берүү жана илим министрлиги келет. Опа, мамлекет менен сүйлөшөбүз. Geçtin gezekçisi Erkin Nurbayev. Билим берүү системасында билим берүү системасы бүгүн кандай иш аракеттер кылып жатат? Биз буга чейин мына көрдүңүздөр, меймандар менен көбүн эсе мындай ушундай болсо жакшы болмок деген бир мындай кыялыбыздагы моделдерди сүйлөшүп отурдук. Бирок бүгүнкү күндүн чындыгы эмнеде? Бул боюнча бизге билим берүү жана илим министрлиги мектепке чейинки билим берүү жана мектепке даярдоо башкармалыгынын башчысы Нурзида Касымова келип отурат. Саламатсызбы? Жана Кыргыз билим берүү академиясынын вице-президенти, педагогика илимдеринин доктору, профессор Уланбек Мамитакунов мырзабыз келип отурат. Куш келипсиздер. Нурзида айым, алгач сиздин бүгүнкү ишмердүүлүгүңүздөн сөз кылсак, жаңы окуу жылы мына бир ай болуп калды, башталды. Бала бакча тармагында быйыл кандай оорчулуктар жана кандай жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат, ошол тууралуу бизге жалпы маалымат берип кетсеңиз да. Жалпы эле билим берүү тармагында өткөн жылы абдан оор кырдаал болду. Онлайн окутууга өттүк. Бүгүнкү быйылкы окуу жылында 2021 жылдын 15 сентябрынан тартып мүмкүн болушунча бардык аймактарда республика боюнча мектептерди, бала бакчаларды салттуу режимде иштетүүгө аракет кылдык. Учурда бардык бала бакчалар, мектептер ушул саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте бекитилген алгоритмге ылайык иштеп жатышат. Жана орунду жана оору болуп калган шарттарда жана биздин жарандардын эркинен тышкаркы болуп калган жагдайларда мектептер алгоритмге ылайык жабылууга дагы уруксат берилген да. Бүгүнкү күндө эгерде оору күчөп кетсе же болбосо грипптин күчөп кетиш себептери менен 20%-тан ашык 80%-га чейин балдар мектепке келбей калган учур болсо, ошол учурда балдар бакчалары, мектептер жабылгандарга уруксат берилген. Азыркы эпидемиялык кырдаалга карата, эгерде бала бакчада бир бала ооруп калган болсо, ошол тайпа гана жабылат. Мектепте болсо дагы бир класста. Ошол класс гана жабылат. Ал эми жалпы мектеп же бала бакча боюнча 2-3 киши же андан ашык киши оору байкалса, анда ошол мектеп жабылат деген инструкция менен бүгүнкү күндө иштеп жатышат. Быйылкы окуу жылына абдан чоң даярдыктар менен иштеп баштадык. Былтыркы пандемия мезгили ушул билим берүү тармагына да олуттуу санариптик тармакта мындай чоң жаңылыктарды, ийгиликтерди жаратканга түрткү болду. Анткени биз бүгүнкү күндө биздин бардык 1 жылдык окуу программабызды электрондук форматта иштеп чыгууга жетиштик. Онлайн түрүндө дагы, офлайн түрүндө дагы окутууга даярдыктар, шарттар баары түзүлдү. Бүгүнкү күндө бала бакчада эле алган болсок, 824 видео сабак тартылып, телеканалдарда көрсөтүлдү. Мектептерде дагы ошол ар бир предмет боюнча сабактар тартылып, бүгүнкү күндө баары жеткиликтүү, биздин министрликтин сайтында баарына жеткиликтүү, ачык айкын турат. Кандай шарт болбосун, биз азыр окутуп кетүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Улан агай, айтсаңыз, мына сиз ушу педагогика илимдеринин кесипкөй доктору болгондуктан бүгүнкү күндө баягы мектепке чейинки билим берүү кандай өзгөрүүлөргө дуушар болушу керек, кандай өзгөрүүлөр болуп атат, балдардын мына ушул эми мындай күнүмдүк турмушка мындай алып келе турган болсок, колдорунда телефон, алар YouTube'да, алар такыр башкача муун өсүп келатат да. Буга албетте биздин мамлекеттин жалпы мындай чамасы, жагдайы аны менен түзмө-түз чогуу кетип калышы абдан татаал. Биз деле муну түшүнөбүз, бирок ошенткен күнү дагы ушу Нурзида эжекебиздин аткарган ишинде кандай мүмкүнчүлүктөр жана кандай жолдордо мектепке даяр жаңы мектептин жаңы балдарын алып чыкса болот да? Ушул боюнча айтып кетсеңиз. Мектепке чейинки билим берүү боюнча. Азыркы учурда ошо Нурзида Абубакирова айтып кеткендей, мугалимдердин, ошо воспитательдердин санариптик көндүмдөрүнө көбүрөөк басым жасайлы деп атабыз да. Ал үчүн ошо министрлик тарабынан, долбоорлордун колдоосу менен ар бир мугалимдин, воспитательдин санариптик көндүмдөрүнүн стандарты даярдалган да.
Анан ал стандарттын негизги мазмуну бул кайсы инструменттер менен, кайсы IT инструменттер менен мугалимдер сабактарын өткөзүш керек, воспитательдер ошол эле учурда. Анан көчүп эле мына жолугушууда болдук. Азыркы учурда ошо воспитательдерге санариптик мультимедиалык платформа жасалып атат да. Ошол жерде башталгыч мектепке чейинки маалыматтардын баары камтылат. Бул жерде жалгыз эле ошо воспитательдерге эмес, ата-энелерге дагы, окуучуларга дагы, садиктеги балдарга дагы маалыматтар камтылат. Анан эми негизги максатыбыз бул садиктеги балдарга планшеттерди карматып коюш эмес. Ошол воспитательдер керектүү маалыматтарды таап, окуучулар менен бирге ошолорду колдоно билүүсү да. Анан ошол эле учурда ата-энелерге дагы баланы кантип туура тарбиялоодо санариптик көндүмдөрдү кантип калыптандырууга аракеттерди жасоо максатта. Анан азыр эртеңки күнү эле баарыңар эле планшет алгыла, баарыңар телефондо отуруп калгыла деген максат койгон эмеспиз. Анан ар кандай оюндар бар, подвижный игры дегендей ошолорду кеңири колдонуп, анан ошол эле учурда санариптик көндүмдөрдү кошо калыптандырганга аракет кылып атабыз. Бул эми замандын баягы талашкыс чакырыктары болуп атат да, муну менен эч кандай каршылык да көрсөтө албайт экенбиз. Улан агай, мен сизден туура жолун тандап көрсөтүп беришибиз керек да. Ушу туура жол болгондо кандай туура жол? Эми туура жолдор мисалы мына Кытайды алалы. А жерде оюн ошо телефон менен ойногонго 5-6 жем алыш күнү эле уруксат берилет экен да. Но это не так, чтобы ата-энелер телефондорун, окуучулардын телефондорун алып коюп. Бул на государственном уровне жана IT компаниялар, провайдерлер, интернет провайдерлер ошо 4 күн интернеттин жана оюндарына блок салышат экен. Анан именно ошо 5-6 7 күнү мисалы 8-тен 9-га чейин убакыт беришет экен кечинде. Ошол 1 сааттын ичинде окуучулар жанагы оюндарды ойносо болот экен да. Анан ошентип дагы мамлекеттик деңгээлде балким ошондой нерселерди чечсе болот да. Анан мына суббота күнү буюрса IT компаниялар менен жолуккан атабыз. Ошол жерде дагы балким ушундай сунуштарыбызды беребиз дегендейчи. Анан бунун баары эле ошо азыркы учурда билесиздер, мына телефондун ичинде эмне көп, жана оюндар көп, туурабы? Баары эле анан то есть ошондой механизмдердин иштеп чыгып, ошолорду биз IT компанияларга, провайдерлерге балким сунуштасак дагы бир жакшыраак жыйынтык чыгат деген ойдобуз. Демек, санариптик цифралык компаниялар менен ар дайым байланышта сиздер, Бизде мисалы азыр Кыргыз информатиктер ассоциациясы бар. Бул жерде ошо мугалимдер, мектептин мугалимдери, жогорку окуу жайдын мугалимдери ошо биргеликте иш аракеттер жасап атабыз да. Анан министрлик тарабынан дагы сунуштарды ошо IT компанияларга жеткиргенге аракет кылып атабыз. Нурзида айым, айтсаңыз, мына сиздер балдарды ошол ясли качан башталат эле? 1-2 жаш. Мамлекеттик билим берүү стандарт боюнча 6 айдан 7 жашка чейин. 6 айдан 7 жашка чейин. Демек, балдарды мектепке жөнөтөсүздөр. Ал эми ошол мектепке жөнөгөн балдар менен ошо сиздер узатып аткан учурда ошол кийинки билим берүү баскычы менен байланыш, кайсы бир иштерде жыйынтыктарды мониторинг жүргүзүү болобу? Эгер болсо, ошонун сиздер менен кийинки баскычтын ортосунда кандай механизмде иштелип чыккан, канткенде балдар мектепке даяр болуп барат, анан ошол текшерилеби, мектептерден силерге кандай талаптар коюлат, же сиздер дагы кое аласыздарбы? Ошо эки тарапты айтып берсеңиз ошо тууралуу. Азыркы учурда мамлекеттик билим берүү стандарты, мектепке чейинки билим берүү, балдарды багуу деген мамлекеттик стандарт иштелип чыккан. Бул стандарт боюнча ар бир жаш өзгөчөлүктө, ошол 3 жаш, 4 жаш, 4 жаш, 5 жашта, мисалы 6-7 жашта деген балдар эмнени билиши керек деген ар биринин өзүнүн курагына жараша өзгөчөлүктөрү коюлган стандартта. Бул ар бир тарбиячы ошол стандартта көрсөтүлгөн көрсөткүчтөр менен, мисалы 3 айда бала эмнени билиш керек? 6 айлык бала башын бурганды, аны билиш керек. Алгачкы жана 1ден 10го чейин санай алыш керек, тамгаларды көргөндө билиш керек, ушул деген сыяктуу индикаторлор коюлган. Ошол индикаторлордун чегинде 1-класска балдарды бала бакчадан даярдап беришет. Учурда көйгөй бул республика боюнча 1.118.000 ашык бала болсо, анын 200.000 эле бала бакчага барышат бүгүнкү күндө. Калгандары жеткиликсиз. Ошондуктан азыркы учурда 480 сааттык мектепке чейинки билим берүү уюмдарына барбаган балдар үчүн программа иштейт. Нолевой класс деп коебуз. Ошол нолевой класста кыскартылган программа менен, тездетилген программа менен окутулуп, балдар 1-класска барганда деңгээлдери бирдей болуп барышат.
азыркы учурда бул дүйнөлүк изилдөөлөрдүн натыйжасында бул бир кыйлап чоң көрсөткүчтөргө 27 баскычка өзгөртүү көрсөткүчтөрү көрсөттү. Бала бакчага барган балдар 27 артыкчылыкка ээ болушат экен алар барбаган балдарга салыштырганда. Айрыкча жана төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейинки балдар мээси болуп көрбөгөндөй өрчүйт экен дагы. Мисалы биз азыр 3 жашка чейинки балдар маалыматтын 70%-ын өзүнө кабыл алса, өмүр бою адамдар ошол маалыматтардын 30 гана пайызын кабыл алат экен да. Ошон үчүн биз кичинекей балдарды ойноптур деп сотка карматып коюп, беле көңүл бурбай койбой, же болбосо сен билбейсиң, ары турчу деп койбой, ошол мезгилде сураганын айтып, өздөрү талап кылган нерсени түшүндүрүп аларга. Сотканы карматып коюп, аларды ошол менен алектенпей, анын ичиндеги нерселердин баарын түшүндүрсө, бала ушунчалык тез кабыл алат. Азыркы учурда көрүп жатасыздар, негизинен мамлекеттин өнүгүшү, социалдык, экономикалык өнүгүшү ушул билимдүү кадрлар, билимдүү потенциалдын көз каранды болуп турат. Билимдүү коом курулганда гана мамлекет өнүгөт. Экономикалык дагы, социалдык дагы жактан өнүгүсү ошол билим берүүгө түздөн түз тиешелүү. Ал үчүн билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн биз учурда ушул бала бакчадан баштап, бала бакчада, мектепте, жогорку окуу жайларда сапатты жогорулатууга абдан басым жасап жатабыз. Өткөн окуу жылында эле ушул бала бакчанын стандарттары бекилди. Учурда мектептин стандарттары жаңыдан заман талабына ылайык болуп иштелип чыгып, учурда талкууда турат. Бул дагы жакын арада бекитилип калса, ошого жараша кадрларды даярдоо жүргүзүлөт. Ошол учурда ошол жаңы стандартка ылайык окуу китептери басылып чыгат. Мугалимдер ошол деңгээлде квалификациясын жогорулатышат. Качан гана квалификациялуу адис, эң өзүнүн ишин мыкты билген адис балдарга билим тарбия бергенде, биз келечекте сапаттуу жаш муунду өстүрө алабыз да. Ошондуктан бул багытка, сапатка абдан бүгүнкү күндө көңүл бурулуп жатат. Анан негизинен ата-энелер ошо ата-энелердин жоопкерчилигин көтөрүш керек да. Мисалы балдарды мына эрте жаштан өнүктүрүш керек деп атабыз. Анан садик жетишпейт деп айрым ата-энелер садикке да апарышпайт. Мисалы айыл жеринде садиктер жетиштүү эле, туурабы, орундар жетиштүү эле. А жерде деле же сен базарга отур, жана 5 жаштагы баласын базарга отургузуп коюп атат, же камокко отургузуп коюп атат. Андан кийин эмне десе, мектепке барса үйрөнүп алат дегенчи. А мамлекет тарабынан мына 480 сааттык Нурзида Абубакирова айтып кетти, программалар иштелип чыгып атат, мектепке даярдап атышат. Ага деле айрым ата-энелери Бул акысыз. Катышпай, акысыз болсо дагы мына, то есть теле көрүүчүлөр ошо ата-энелердин да жоопкерчилигин көтөрүш керек деп мен ойдомун да. Туура, толук кошулам. Улан мырза, айтсаңыз, мына буга чейинки меймандарыбыз ваучердик системаны киргизүү боюнча Казакстандын мисалга алып келип, биздеги бир аракеттер болду эле, биздин өлкөдө дагы. Негедир ушу сиңбей, жакшы журулушпай кетти. Бүгүнкү күндө, бүгүнкү шартта жеке сектор өзүнүн бардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, барган сайын көбөйүп баратат. Андай мисалдар барган сайын ата-энелер өздөрү дагы ошол жакка актап баратат. Мамлекеттик система бунун астында мындай кичине татаалыраак жана оор болгон үчүн кыймылы дагы кичине жайлап баратат да. Ваучерлик системаны кандай механизмдерин киргизебиз? Канткенде ишке ашат дегиле мындай бул кыялбы же ишке аша турчу жолбу? Аны эми негизинен бүгүн эле реформаны киргизсе жыйынтыгын бүгүн эле алышыбыз керек деген ойдон алысмын да. Мисалы биз азыркы жасап аткан реформалардын жыйынтыгын балким 5-10 жылдан кийин көрөбүз да. Мектеп билим берүү системанын өзүнүкү ушундай да. Анан эми ваучердик системаны ошо бул эми бүгүн эле чыккан сөз эмес, бул уже канча жылдан бери айтылып келаткан. Эң башында негизи ваучердик системаны бул мугалимдердин дараметин жогорулатуу институттарына берели деген ой келген да, канча бир жыл мурун. Бул жерде мындай механизм азыр мектепке чейин буну айтып берейин да. Ар бир мугалим 5 жылда бир жолу жанагы институт повышения квалификации мугалимдер дараметин жогорулатуу институтунан курстан өтүш керек 72 саат. Бул 72 сааттын ошо 5 жылдын ичинде кандай өзгөрүүлөр болуп атат, бунун баарын айтып берекенге убакыт жок. Жетиштүү эмес да. Анан ошондуктан ошондон сырткары мисалы мамлекет бир мугалимге дагы 72 саат өтүүгө башка жерден ошо ваучердик системаны киргизүүнү ишке ашырабыз деп механизмдерин иштеп чыккан да.
Ал бул жерде ошол ваучерди алып алып, мугалим каалайбы тиги башка окуу жайдан өтөбү же башка билим берүү мекемелеринен өтөбү кошумча билимин өркүндөтүүгө шарт түзүлмөк да. Бирок эми баары акчага такалат экен. Азыркы учурда ошо мектеп системасына дагы ошо ваучердик окуучуларга киргизели деп атабыз деп президентибиз дагы пландарына койгон дегенчи. Анан бул жерде мындай ар бир окуучуга айтышпайбы, азыр 13 000 сом бөлүнөт экен жылына. Ошол 13 000 сомду колуна бербей, как ценная бумага сыяктуу кылып, ар бир окуучуга карматат, окуучу ошону көтөрүп алып каалаган мектепке окуганга шарт түзүлөт да. Анан бул жерде айрым учурда бул эми ар кандай механизмдерин карап чыгыш керек да. Баары ошо бир мектепке барып алса дагы, а жерде орун жок болсо кандай болуп калат. То есть бул ваучерди киргизердин алдында мектептерге тең мүмкүнчүлүк бериш керек да, өнүгүүгө. Ошол эле каражаттарын бериш керек, мугалимдердин билимин жогорулатыш керек. Анан балким могу чет жактагы мектептер четте калып калса, то есть биринчи ошолордун баарын өнүктүрүп, каражаттарын берип, компьютерин берип, техникасын берип, мугалимдердин билимин өркүндөтүп, андан кийин уже когда будут все на равных условиях, баары бир деңгээлде болгондо, ошондо, пожалуйста, окуучуга мүмкүнчүлүк бериш керек да, ата энелерге дагы, окуучуларга дагы. Каалаган мектебиңе барып, ошондо эми айтышат, көбүнчөсү частный мектеп, жеке мектептерге барышат деп. Бирок эми жеке мектептин дагы өзүнүн жанагы оплатасы бар, туурабы? 13 000 мамлекет төлөп берсе, калган мисалы 70-80 000 окуучу ата эне төлөш керек. Бирок ошо акчасы барлар кандай кылышат? То есть бул эми бүгүн эле кирип кетиш өтө татаал, аны деген механизмдерин баарын иштеп чыгыш керек. Анан ошо министрлик тарабынан, Кыргыз билим берүү академиясы тарабынан, бул деген Министерство финансов, сейчас я не помню новое название. Ошолор тарабынан баары иштелип чыгат деп, анан бир өткөндө көчөдөгү айтып кетишти, ошо ваучерди киргизсе эле билим берүү системабыз аябай өнүгүп кетет деп. Орусча айтып кетет, это не панацея от всех бед дегендейчи. То есть башка механизмдерин дагы карап киргизгенге аракет кылышыбыз керек. Бул абдан жакшы мүмкүнчүлүк түзөт атаандаштыкка. Атаандаштык. Эгер атаандаштык болсо, анда өсүп өнүгүү болот. Биз бул ушул багытта эң жакшы да. Мисалы мугалимдердин квалификациясын жогорулатканда биз ал үчүн азыркы учурда мугалимдердин аттестациялоосун киргизип жатабыз. Бул азыр өкмөткө мектептин мугалимдерин аттестациялоо боюнча атайын жобо иштелип чыгып, өкмөткө барган эле, анан кайра кайтарылып азыркы жаңы структурага ылайык келтирилип, документ даярдалып жатат. Эгерде мында өтсө, бир мисал эле айтып кетсем, мугалимдер биринчи категорияга, экинчи жогорку категорияларга айлык үстөк төлөмдөр төлөнөт. Эгерде мен өзүмдүн деңгээлиме карап туруп, квалификация аттестациядан өтсөм, мисалы экинчи категорияда өткөн болсом, мага 15% айлык акы үстөк кошулушу мүмкүн. Анан биринчи категорияга өтсөм 30%, ал эми жогорку болсо 45%га эмгек акым жогорулашы мүмкүн. Ошол эле учурда мен ошол аттестациядан өтүү үчүн изденем. Ар түрдүү курстарда окуйм. Бул курстарда бизге бир эле институт, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институтунан гана көз каранды болбостон, биз альтернативдүү дагы көп тармактагы курстарды ачканга жана мугалимдерге жеткиликтүү үйдө отуруп эле онлайн форматта курстан өтүп, темасын өтүп, баарын өткөндөн кийин тест тапшырып, квалификацияны онлайн түрүндө деле ыйгаруу жолдорун азыркы учурда иштеп жатабыз. Эгер бул турмушта ишке ашып калса, бул мугалимдерге абдан жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүп берет. Бул экинчи этап менен биз ушул эле процедураны бала бакчанын тарбиячыларына дагы аттестациялоону сунуштап жатабыз. Азыркы учурда иштелип жатат жобосу. Мында дагы ошол жана биз айтып өттүк го башында мобилдик тиркеме иштелип чыгып жатат деп. Анан ошонун ичинде окутуучу паспорт деген да өзүнчө платформа иштелип жатат. Ошол окутуучу паспортто ар бир куракта балдар эмнелерди билиш керек, өзгөчөлүктөрү, программа, баардык документтер киргизилип, аны окуп чыккан ар бир адис жыйынтыгында тест тапшырып, сертификатты онлайн алганга мүмкүнчүлүк түзүп жатабыз да. Эгерде алар ишке ашып калса, биздин ушул аттестациядан өткөнгө мугалимдер өзүнүн 5 жылда бир жолу эмес, мүмкүн 3 айдан кийин квалификациясын жогорулаткысы келет. Бирок 1 жылдан кем эмес аралыкта квалификациясын кайра өзүнүн каалоосу менен жогорулатса болот.
эмгек акысына дагы аларга стимул болот деген шарттарды түзүп жатабыз. Ошол эле учурда жана ченемдик каржылоону дагы бала бакчага киргизүү пландаштырылып жатат. Эгерде балдардын кимге канча акча төлөнсө ошол акчасын көтөрүп бала бакчага барса, жеке менчикке барабы, мамлекеттик же муниципалдык бала бакчага барабы, кайсы бала бакчанын деңгээли жогорулаган сайын ошондо бизде жеке жактарга дагы көп камсыздоого, анан бизге баягы бала бакча жетишпеген маселени чечүүгө дагы көп мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Жакшы иштер аткарылып жатат, биз дагы түшүнүп жатабыз, бирок дагы бир көйгөй бул ошол мугалимдердин бүгүнкү окуп аткан жана кечеде ошо бүткөн мугалимдердин өздөрүнүн билим сапаты, албетте бул жогорулатуу, аттестация, бирок мындай бир ОРТден эң төмөн балды алган биздин окуучуларыбыз кийин бир 5 жылдан кийин башка жаңы окуучуларды окутканга барып атат да. Бул абдан курч, ушундай бир жүрөктү өйгөн маселе. Себеп дегенде мен суроону Улан агайга козгоп атайын. Улан агай, канткенде акча, стимул, бүгүнкү кылып аткан иштердин баардыгы ошого багытталганда, бирок барган сайын экономикада оорлошуп баратат да. Барган сайын эми эле кубалап жетейин деп атсак, мамлекеттин өзүндө эми эле кубалап, эми эле мугалимдин даражасын көтөрөк деп атсак, бул жактан күнүмдүк жашоо дагы алдыны көздөй качып баратат да. Ушундай жол, ушундай ыкмалар эртең кайра эле бир айланбага түшүп калбайбызбы? Канткенде ошо мугалимдердин даражасын бүгүнкү экономиканын ылдамдыгына, тездигине мындай отургузабыз. Анын менен катар балдарыбыз дагы башкача болуп баратат да. Алардын аркасынан кубалап жетиш дагы өтө татаал болуп атат да. Менин кыялымдагы ошол орта бардыгын теңдөө системасы да мындайчы, жакшысы, мыктысы болбой калганы дегенденчи. Канткен ошо мыктыларды мыктылык кылып алдыны көздөй жөнөтөбүз да. Бул татаал маселе, Улан агай, мен түшүнүп турам, бирок сиздин мындай педагогикалык эмеңизге таянып дейм да. Бул боюнча албетте туура айтып жатасыз. Билим берүүгө бул татыктуу кадрлар келиш керек деп. Бизде татыктуу кадр келиш үчүн албетте сөзсүз турда анын эмгек акысын жогорулатышыбыз керек. Бүгүнкү күндө орточо эмгек акы 13 000 деп белгиленип жатса, айрым тол аймактарда жакшы төлөнөт. Анан мурун өзү белгилүү болгон, буга чейин эле 2017-18 жылдары мугалимдердин сааттарын бөлүп бир астан 2000-3000 айлык алып, анан айлыгыбыз эң төмөн деп айтып жүрүшкөн да. Ошолорду жоюу максатында оптимизация болуп, жана мугалимдер 3000ге кыскарды деп аябай чоң мындай жарыялар болгон да. Ошондо мугалимдердин ылык жүктөмүн 11 сааттан 18 сааттан кем эмес кылып туруп, босого жүктөмүн кабыл алышкан да. Мугалимдер мектептер сапаттуу иштесин. 2 саат 3 саат келип туруп, анан бир жума жүрө бербесин, толук ушул жерде 18 сааттан кем эмес иштесин деп. 18 саат толук алып иштеген мугалимдер туруктуу иштешет, квалификациясын дагы туруктуу жогорулатышат, анан үзгүлтүксүз иш алып барышат окуучулар менен. Ушул максатта бул иштер жүргүзүлгөн. Анан эмгек акысы жана салыштырмалуу айтканда, ошол 2017 эмгек акы 2015 жылы жогоруласа, ага чейин адистердин келип кетүүсү ушунчалык көп болгон да. Анан адистер жетишпеген дагы учурлар көп болгон. Мугалимдердин айлыгы бир аз жогорулагандан кийин 13 000ге орточо эсеп менен чыкканда 80%га чейин мугалимдердин камсыздоосу кайра толду. Бүгүнкү күндө кече эле жакындагы маалымат боюнча 85% мугалимдер азыр толук камсыздалган иштеп жатышат да. Анан ар тараптуу өнүктүрүү пландаштырылып жатат. Албетте эмгек акысын жакында эле өкмөттүк деңгээлде айтып өтүштү. Кимге турмушка чыгасың десе мугалимге дегендей кылабыз деп. Эгер ошол шарттар ишке ашырылып калса, албетте мугалимдин статусу жогорулайт. Мугалим коомдо кадыр баркка ээ болот. Ошол эле учурда мугалим көрүнгөн ишке аралашпайт. Мисалы, шайлоого катышып кел, көчө шыпырып кел, бул баладан барып акча чогултуп кел деген мындай коомдук иштерге тартылбаса, мугалимдин кадыр баркы өсөт. Эмгек акысы жогору болсо, канчалык үй бүлөсү тынч болсо, эмгек акысы жогору болсо үй бүлөсүндө тынчтык. Үй бүлөсүндө тынч болгон киши келип мектепте туруктуу, сапаттуу билим берет. Бул албетте биздин окуучу балдарыбыздын деңгээлине таасир этет. Бул ушул экономикалык жактагы маселелер чечилсе эле, кадам менен, ирет менен чечиле турган маселелер. Айтып кеткендей, бул өтө көйгөйлүү маселе да. Азыркы учурда мына өзүбүз деле кооптонуп калабыз да. Мисалы мына
не только айлык, ошо квартираларды берсин, туурабы? Жаш бүтүп келген мугалимге эмне керек? Үй керек. Ошо балким үйдү берип, азыр мына военныйларды аябай жакшы камсыздалып атышат. Ошол эле учурда мугалимдерге деле ошондой көңүл бурулуш керек. 78.500 мугалим бар, 8.600 тарбиячы бар. Эми ошону алганда 100.000ге жетпеген эле мугалимдерибиз бар да, 100.000 мугалимди этап менен, үй жай менен, турак жай менен, же болбосо коммуналдык төлөмдөрдөн жеңилдетип, ошол биздин мугалимдин статусу жөнүндөгү мыйзамыбыз жакшы иштесе эле, бизге мугалимдер сапаттуу билим берип башташат. Маселенин баардыгы ушул жазылган мыйзам менен ошо ортосундагы аткаруунун ортосундагы бир поляризация да. Ажырымдар. Полярдык аябай. Чоң рахмат. Биз сөзсүз түрдө кайсы бир системаны сындап атканда, кайсы бир системага сынды деле туура кабыл алыш керек бир четинен ошол сындын өзү дагы бир салмактуу анан мындай иштей турган бир жолдо кетиш керек. Анын үчүн биз сөзсүз түрдө ушундай баланс сактап, мамлекеттин бүгүнкү кылып аткан аракеттерине дагы аябай колдогубуз келет, аябай кандай түшүнөбүз. Жана ошол биздин салым ушул теле аркылуу, бүгүнкү эфир аркылуу ардактуу көрөрмандар, билим берүү системасындагы чындык жана биздин кыялдар, алар канткенде ушул бир орток пикирге келет, канткенде биз бүгүнкү ушул мындайча айтканда туңгуюктан чыгып кете алабыз. Ойлойм, ар бир жоопкерчилик албетте ата энеде. Бул тарбияны мектепке, билим берүү системасына артып коюу, бул эски советтерден калган адат. Бул адаттан кутулалы. Бүгүн жаңы заман, жаңы чакырыктар ошо менен кошо кетели. Арбаңыздар, бар болуңуздар, эртеңки эфирден кайрадан көрүшөбүз. Иш күнүн кечи, кызматыңызда мен Эркин Нурбаев болдум. Сак саламатта туруңуздар.